дааватка чыгып келипсиң. 3 күндүк кандай болду? Кээде ушул дүйнө деп чарчап чалгып баратканда ушинтип чыгып турам. Баягы эл кыдыруу маселесинде мындай шектөөлөр байкалган жокпу? Мындай Жанагы үйлөрдү тыкылатканга тыюу салып койбодубу? жогорку кызматта болбой калуу да сыноо да. Министр деле өлөт, депутат деле өлөт. Кимдерден өрнөк алып, эмнеге шыктанып? Жаш кетип калды 51 жашында. Атам мага идеал бойдон эле калды. Эркек адам, жигит адам анча мынча да ыйлай бербейт да. Түшүмдө энем каза болуп калыптыр, аябай ыйлагам да. Кимдин башынан бит чыкса, катардан чыккыла. Ушунчалык тагдырыма ыраазымын. Балким ушул Советтер Союзунун урап кеткенине. Өзүбүз Брюс Ли болуп, өзүбүз Ван Дам болуп эле Жаңы идеяларды келесі адамдар ойлоп табат го депчи. ыйман фондусунун сары улак болуп чабылган бир моменттер жокпу? Куран карманга даярбы? Мен даярмын. Адахан Мадымаровдун жанында көбүнчө көп көрчү элем да. Кээде пайсыларыбыз төп келет эле, кээде пайсыларыбыз келишпей калат эле. Саясатта болуш үчүн мындай духу күчтүү адам болуш керек. Дух да керек, бирок духовность да керек да. Келечекте кандай планда саясатка боюруу? Азыр эми бул маселе кеңеш керек. Көрөсүңөр, акыры жүрүп мен президент болом. Балким бир учур келгенде бир кейинен комментарий береттирмин. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги сухбатташуубузду, пикирлешүүбүздү баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Анда мен дароо эле бүгүн бизге конокко ким келди ошону тааныштырып койсом. Мен негизи ошол автобиографиясын, резюмесин окусам өтө эле узун болуп кетет. Ошон үчүн кээ бирки адамдар болот, аты жөнүн айтса эле баары түшүнүктүү болгон. Нуржигит Кадырбеков. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Жакшы, негизи мен көрүүчүлөргө айтып коюшум керек. Нуржигит экөөбүз куракташпыз. 1 жылда төрөгөн ушул жигиттерденбиз, 77 болобуз. Турмушта биз сендеп эле сүйлөшөбүз да. Ооба. Анан подкастка келгенде эле кантип калсак, бири-бирибизди мурдагыдай эле сендеше берелиби? Сиз десек мен ыңгайсыз мисалы сен азыр мени сиз десең. Ооба, эми бул көрүүчүлөргө баягы эмне үчүн эле ушунча конок чакыргандан кийин мындай сиз десе эле деле болмок экен деп мындай туура эмес түшүнгөндөр да болот. Ошон үчүн сен деп эле. Нуржигит эми мен билгенден мен эми жаңы уккандай болуп көрүнбөйүн. Буга чейин маалыматым бар. Сен 3 күндүк дааватта жүрдүң, Барып келдим, Барып келдиң, Ошо дааваттан баштасам, мен негизи бала чактан окуучулук, баягы тарбия, өспүрүм курактагы аң сезим маселесинен баштайын дедим эле, бирок мен ошо ысыгынан баштасам да. Дааватка чыгып келипсиң, 3 күндүк кандай болду? Өзү журналистке бирдеме айтпаш керек да. Бирок ошону менен кыясың, Эрнис кыясың да сен баягы актуалдуу маселелерди алдыга алып чыкканды билет экенсиң. Албетте барып келдим, Кашкас айылына барып келдим. Эми бул эми азыр дүйнө билесиз да, суета деп коет орусча, күндүр-түндүр тиричилик, дүйнөдө эле чуркап калдык. Кээде ушундан үзүлүш керек экен. Жан дүйнө бир мемиреп тынч алсын десең, жүрөгүң тынч алсын десең, ушундан үзүлбөсөң, тиричилик түгөнбөйт экен. Качан түгөнөт, өлгөндө түгөнөт деп айтчу эле мага. Бир улуу адамдардан укканым бар, ошол чын эле экен да. Анан аныгылам дейсиң, аныгылгандан кийин бул пайда болот. Бир 1000 сом табам дейсиң, 1000 сомго жеткен күнү бакыт 10 000ге качып кетет, 10 000ге жетсең 100 000ге качып кетет. Ушинтип дүйнө деп жүрүп бир күн тырп этип жанышып кетет экен. Анан акырет акыбалыбыз кандай болот? Ошон үчүн калар жериң дүйнөдө жок, барар жериң бул так да. Эртең жашайсыңбы гарантия жок, бирок көзүңдөн өтөр бул чындык. Азыр эми экөөбүз барбыз, айтат го бүгүн не деп коет эле, конокпуз, эртеге жомокпуз депчи. Ошон үчүн акыретти да ойлоно жүрүш керек экен. Туура. Адам бай дүйнөгө кирип баратканда бир сөз бар да, дүйнөнүн ичине кирсең кир, бирок дүйнөнү ичиңе киргизбе деген, жүрөгүңө киргизбе деген. Дүйнөнүн орду бул чөнтүк, банктагы эсеп, портмоне, биз дүйнө түз эле жүрөккө кирип кетти да. Ошондон анан ата менен баланы душман кылган дүйнө деп бекер айтылбайт экен да, ошо жүрөккө киргенден болот экен. Ошон үчүн кээде ушул дүйнө деп чарчап чалгып баратканда ушинтип чыгып турам. Бул мен үчүн эл таануунун жолу. Анткени барганда жакшы адамдарга зыярат кыласың. Кечээ мен бир Насирдин деген мырза менен тааныштым, аксакал менен. Аябай мындай сөздөрү өтүмдүү киши экен. Ошо Кашка суудан болот экен.
Анан Шаркан деген апа менен тааныштым. Эркебек деген айыл башчысы бар экен, аны менен тааныштым. Сүйлөшүүбүз өттү кетти, саясат эмес, ыйман, келечек, бакыт, балдардын таалим тарбиясы ушул багытта болот да. Анткени максат менен соккон жүрөк дейт. Бакыт менен өмүр сүрөт дейт. Өзү сүйлөшкөндө деле максат сүйлөшпесең ойду тону сүйлөшүп атып өмүр өтүп кетет. Ал сөзүбүз Кудайга жагып атабы, жакпай атабы, бирөөнүн акысына кирип атабыз, бушак сүйлөп атабызбы? Бизде ассалому алейкумдан кийин эле саясат деген бирөөнү ушактайсың деген сөз да, бул иштебей катат, бул зулум болуп кетти, бул аша чаап кетти, бул иштебей койду, бул болсо уур экен, ошого өтүп атпайбызбы? Ошон үчүн алар менен барып, мындай ыйман жөнүндө сүйлөштүк, ыймандаштык, адеп жөнүндө сүйлөштүк, таалим тарбия жөнүндө сүйлөштүк, сырдаштык, илим билим жөнүндө сүйлөштүк. Анан бир көрдүңүзбү, эл таануу, жер таануу керек болсо мен үчүн бул туризм дагы да. Туризмде эле өткөндө мен Римге барып келдим. Ошол эле Пантеон, ошол эле Ватикан, ошол эле билбейм Колизей акчаң эле кетет экен. Ичине кирсең баягынын таягы. А бирок мындай бир максат менен жүрсөң, миссияң да аткарылат, ошол эле мезгилде жерде көрөсүң, элде көрөсүң. Бир адамдар менен таанышсаң, алардан бирдеке үйрөнсөң. Ошон үчүн мен сапарды дайыма айтам да, билимдин бир булагы деп. Ошол үчүн 3 күнгө барып келдим, мындай жан дүйнөм тынчып, мемиреп, чөйрөм кеңейип, эл тарып, жер таанып, ыймандашып, тилдин акысын берип, дилдин акысын берип келдик. Ошол 3 күндүк даават боюнча сурайын деп атам да. Ошол буга чейин деле депутат болгондо, депутат эле эмес, маданият министри болуп дагы жүрдүң дегендей. Ошондой кызматтарда жүргөндө деле убакыт болчу беле дааваттарга, же мындай азыр кененирээк убакыт болуп калып? Эми аны даават деп айтса болобу, бирок зыяраттарга барып турчумун, мындай жакшы адамдарга, аалымдарга. Бул жакшы нерсе, зыяратка барып турганчы адам менен адам да. Жүздөшөсүң, көздөшөсүң, анын сыпаты өтөт. Болмаса ошо тырысчу ушат деп коет эмеспи, ошого бир аалымдар келсе, мыкты адамдар келсе, билимдүүлөр келсе барып турчумун. Анан эми билесиз, бирдеме десе эле ал дааватчы, молдо, билесизби, адам бардык тармак боюнча билими терең болуш керек. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, диниң бар. Атеисттин да дини бар. Айтат го, эгерде самолетто баратсаң, самолет титиреп кетсе же улап баратса, бир да атеист калбайт дейт да, баардыгы кудайлап калат. Адам бирдекеге таянат, анткени бир алсызбыз. Сен деле мыкты жигитсиң, сен деле кыйын жигитсиң, бирок бир вирус кирип кетсе жатып каласың. Акылдуумун деген адамдын башына таш тийип кетсе, бир кыш түшүп кетсе, ал деле акылдан ажырап калышы мүмкүн. Күч барларды көрүп атабыз, кече күчтүү, бүгүн ооруп төшөктө жатат. Байларды көрүп атабыз, көчөдө калган. Бийлерди көрүп атабыз, зордун түбү кор деп. Ошон үчүн министр деле өлөт, депутат деле өлөт. Мындай акыретти ойлоно жүрүш керек да. Акырет бар, акыбет бар. Бир жолу мага бир Балышыда баратсам, бир киши Нуржигит мырза ассаламу алейкум деп калды. Акыры машина менен бараткан. Анан түшсөм, мен Абдуллах шейхтин баласы болом деп калды. Ал аябай мындай атактуу киши болгон экен, адамдар жакшылыкка чакырган. Ал кишинин баласы болсоңуз батаңызды бербейсизби десем, сурагыңыз жеңил болсун деп бата берип атпайбы. Мен айттым, сурак болбой эле койсунчу. Керек болсо мындай жакшы ишин сураса деле мындай жөпүр албай каласың, байкайсыңбы? Сен жетекчи болуп жүрдүң да. 5-канал жетекчи болдуң, КТРКда жетекчи болдуң, отчет берген күндөрүң болду. Сон иштерди кыласың, ошону айтып бергич деле мындай проблема да. Анан кемчиликтерибиз, күнөөлөрүбүздү кантип жөпөрөбүз деп сурагы жок эле кирейинчи дуа кылып койгуңуз десем, кыйын го деп айтты. Анткени сен жетекчи кызматтарда жүрөсүң деп. Ошондой мындай жүрөгүм тыз эте түштү да. Анан ошондо бир катуу ичимден пикир кеткенби, дуа кеткенби, анан көп өтпөй мен депутаттыктан кеттим. Депутаттык мандат тапшырдым, экөө мындай төп келип калды. Балким ошол кишинин батасы ушундай болгонбу деп коем. Айтайын дегеним, кандай жагдай болсо деле мындай жаратканга кайрылып, кез-кез жан дүйнөнү тазартып, ибадат кылып, Кудайды эстеп туруш керек, ибадат кылып туруш керек. Эми даават деген сөз десе эле ошо көрүүчүлөргө баягы дин, молдокелер деп элестелбесин да. Бул деген баягы эл таануу, зыярат кылуу, сапар деп кабыл алсак бул нерсени. Ошондой өңүттөн алганда деле жанагы даават маселесинин өзүнүн мындай эрежелери бар. Туура. Жанагы ошо даават маселесине мындай чек коюлган. Эми чек коет дебейинчи, мындай тартиби мындай болуш керек деп мындай мыйзам түрүндө жакында эле мындай өзүнүн эрежелери коюлган. Анан ошол баягы эл кыдыруу маселесинде мындай чектөөлөр байкалган жокпу? Мындай азыркы акыркы мыйзам боюнча жанагы үйлөрдү тыкылдатканга тыюу салып койбодубу? Азыр ошол нерсе өзгөрүптүр. Мен эми көптөн бери бара элек болчумун. Эми анын деле бир өзүнүн маани маңызы болсо керек эле, бирок мыйзам деген мыйзам. Эшикти тыкылдаткандын бир мааниси бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. Айрымдар айтат, уйкуну бузат экен деп, бирок бул эми күн батканга чейин болот да, асырдан баштап. Күн батканга чейин ким уктайт? Кыргыз беймалды уктабайт деп койгон да, бул уктабай турган учур. Адамдын акылына зыян, адам ныксырап кала турган учур да бул бир.
Экинчиден болсо ошентип тыкылдап жүрүп кээде мындай аялдар чыгып как раз менин күйөөм ичип эле болбой калды, алкаш болуп кетти, күндө мени сабайт деп алкаштарды таап алчу, стрессте тургандарды таап алышчу, эч ким көңүл билбей койгондорду таап алчу. Кээде мындай орус кемпирлер чыгып алып сүйлөшкүсү келет ошолор делечи, биякта бул жашайт, биякта бул жашайт. Анткени адам баарлашкысы келет экен да. Мен мына сулуу кыздарга айтып коеюн, жаш кезде сүйлөшүүлөр көп болот, бирок жаш өткөн сайын эч кимиң болбосо, адам карыган сайын жанагы «Война и мир» деген чыгарманын башталышында бар го. Ошол отуруш башталып атат дейт. Арка үйдөгү кемпирге бир учурашып коюп экинчи көрбөш үчүн адамдар кирип чыгып атат дейт да. Болду ошо менен. Ошон үчүн ошондой бир байбичелер, орустардын дагы баягы сүйлөшкүсү келип табаштар менен ошондойлорун көрүп калчумун да. Анан мен президент аппаратында жүргөндө билейин деп эле чыккам негизи. Бул эмне деген нерсе? Анткени мен дин тармагын карагам. Кийин ошон үчүн имам фондун өтпөдүмбү. Анан эртең бир күндө президент анда деле каттар келчү, жабыш керек, бул зыян, бул туура эмес, гаш туура эмес тиги бу деп. Ошондо эгерде президент сурап кандай экен десе, мен ичинен билейин. Жөн эле мындай кагаздан эмес, уккан боюнча эмес. Азыр угуп алып урдургандар көп да. Ошентип отуруп анан кийин бир топ жолу чыгып ичинен иликтеп жүргөмүн да. Ошондон кийин мындай бир жан дүйнөм тынчып, кез көп деле эмес, бирок кез барып турчу элем, бирок азыр ошондой өзгөрүүлөр болуп тур. Жөн эле мындай көчөгөйдү кыдырып, алдан бирөө жарым чыкса, аны деле мажбурлоо жок. Анан бир дагы адам бирөөнү оңоюм деп чыкпайт. Бүт ошо жан дүйнөсү сыгылганда, бир жаратканга жакындагысы келгенде мен көп көрдүм. Бизнесмендер ойлоп алат да, баягындай бир сакалчан эле, анан дамбал кийгендер, андай эмес. Бизнесмендерди көп көрдүм, интеллектуалдарды көп көрдүм, илимдин докторлорун көп көрдүм. Гарвардты деп айтпайын, бирок чет өлкөдө чоң окуучуларды окуп келгендерди көрдүм. Мамлекеттик кызмат иштегендерди көрдүм. Өзгөчө мамлекеттик кызматтан кеткен учурлар бар, азыркы иштеп аткандар бар. Айтор бул деле бир жан дүйнөнү эс алдыруунун жолу. Анткени адам денеден турат, рухтан турат. Биз денени эс алдырып алып элебиз, эс алып атабыз да, андай эмес да. Адамдын рух эс алмай сайын денең көлгө бир түшүп чыгат, бирок көлдөн чарчап келесиң да. Ошон үчүн рух тынчымай сайын, жүрөк бир эс алмай сайын адам эмне кылса деле, ошон үчүн байкасаңыз эң көп өзүн өлтүргөндөр статистика боюнча менимче байлардын балдары болсо керек. Татып көрөт, акыры дүйнөнүн кызыгы калбаганда ошол суицидке барат экен да. Ошон үчүн бир жан дүйнөнү тынчтын эле бир жол. Анан карапайым элдин турмушун көрөсүң, мусапырлыкты көрөсүң, анткени ал жакта сени келиң, алың деген эч ким жок. Өзүң тамагыңды өзүң жасайсың, өзүңдүн кийимиңди өзүң жуйсуң. Буйрукка баш ийесиң, бүгүн мисалы идиш аякты сен жуйсуң, тамак сен жасайсың десе аны да кыласың. Мындай кичипейиликке үйрөнөт да. Анан бирөөнүн эшигин тыкылдатып, ошо кор болуп турганда эле адамды кичипейиликке тарбиялайт. Элестетип көр. Анан мен кыйынмын, мен алыммын деп отура бересиң. Акылдуу кыйын болсо, мындай суроосу болсо мага келсин деп. Бирок алдына барсаң түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар. Эшигин тарс жабышы мүмкүн, жаман сөз айтышы мүмкүн. Бездельник, акмак, силердин айыңар деген сөздөр бар го, ошолорду да көтөргүң көрүнөт экенсиң да. Адамдын эң жакшы сөз көтөрүмдүү адам. Кийимдин эң жакшы кийир көтөрүмдүү адам. Эми бул дават маселесинде мен өзүм дагы даватка 3 күндүккө чыккам. Жанагы Шайырбек Абдрахман уулу деген дос менен Мыктыбек Арстанбек, Майрамбек Осмонов болуп чыкканбыз. Караң, бири ырчы, бири манашты даңалгалат, бири кадимки менин Эрнест досум. Аскери адамдарды дагы, интеллигенция чөйрөсүнөн мугалимдерди деле көргөм. Бул деген сөз бул кайсы бир идеяны, идея ал жакшылык. Жакшылыкты элге жеткирүү, кантип жеткиресиң? Жана өзүң айткандай, ал жерде мындай статусуң эмес, баарың бирдейсиң бир жамаатта. Бир туруп тамак жасайсың, бир туруп дагы бирдеме кыласың, чогуу кадимкидей эл аралап такылдатканда сенин атагыңбы, депутатсыңбы, башкасыңбы, баарыңары деп сөгүп кетип калат. Анан ошондо ойлоном, ушундай идеяны жеткиргенде, ушул ислам идеясын жеткиргенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ордунда, демек мындан да жаман болгон турбайбы депчи. Албетте. Мындай бирөө сенин сөзүңдү укпаса, ынандыра албасаң, убеждение кыла албасаң, кантип бул өзүнчө тарбия экен да. Анан сурайын дегеним, мындай кадимкидей эле көчөдө аралап жүрдү да, Нуржигит Кадырбеков аралап, мындай эл көрүп, Нуржигит экенин таанып, кандай реакция болду? Эми жакшы да, мындай үйдө отуруп бергенде эмне? Билесизби, мен бир деген айткым бар да. Үйдө отурганда, мисалы адам саздай болуп калат экенде, бир жерде отура берсең, саздын суусу бар го. Айланып туруш керек экен. Суу агып турган үчүн таза суу экен да, ошон үчүн аккан суу дарам жок деп айтат. Жылдыздар айланып атат, жер шары алам бар дегендей. Биздин кан айланып атат. Ошол сыяктуу мындай эл көргөн жер күнгө бул жакшы да. Мисалы, жөнөкөй делил кыдыргым келет. Кимдикине барып жатам. Мен бүт Кыргызстан боюнча тааныштарым, досторум жок да. Бул жакта жата турган жер дайын.
Анан жакшы ошол жактагы ыймандуу жигиттер бар, тосуп алышат. Анан далилдеп коет ошол жердеги жергиликтүүлөр, бул жакта бир жакшы киши бар, жөн эле зыярат кыласың. Аны деле баягы антибиңиз, мутибиңиз барып таанышып, учурашып, жан дүйнөсүндөгү сөздөрүн угуп, сырдашып, болгон ушак айтпаш керек, сөгүнбөш керек, сагынбаш керек. Анан бир көңүл орто турган сөздөрдү айтпаш керек. Анткени билесиз, бизге жараткан Алла тилди берди, көздү берди, кулакты берди, бирок каалагандай пайдалана бер деген жок да. Азыр мен жаш балдарды көрүп атам. Мурда биздин уракта сөгүнөт эле, бирок кыздардын көзүнчө, ата апалардын көзүнчө сөгүнүш жок эле да мындай. Азыр жашында аял кетип атабы, чоң ата чоң эне орусча, кыргызча сөгүнгөн балдар көбөйдү. Ошо тил тарбиясын бербей атабыз. Көз тарбиясы эми бузулду, анткени соткадан нелерди гана көрбөй атат азыркы балдар. Кулак тарбиясы, биз ойлойбуз да мындай тил менен ушак айтып берсең болот, кулак болбойт, бул күнөө, анан уга берсең болот деп. Экөө бирдей эле, уккан деле, айткан деле. Ошол сыяктуу ал жака барганда мындай көздү сактап, тилди туура колдонуп, кулакты туура колдонуп, адамдар мындай баскан турганыңдан кылган эткениңдериңден адепти ыйманды үйрөнсө жакшы да. Аны мындай андай болуш керек, мындай болуш керек дегенде биз кимбиз өзү? А жерде сенден акылдуу адамдар бар. Ар бир адамды өзүңдөн жогору коюшуң керек да. Анан мен акылдуу дегенде иш айнет. Мен оңой эм дегенде иш айнет. Керек болсо балаңды тарбиялаганда, ошо баламды мен тарбиялайм, мен адам кылам дегенден баштап сөзүңдө өтпөй калат, байкасаңыз эле. Ошон үчүн бизден аракет, берекет Алла Тааладан. Негизи адамга берилген ар бир тагдыр бул сыноо делинет да. Жогорку кызматтагы сыноо, жогорку кызматта болбой калуу да сыноо да. Ошол аралыкта жогорку кызматта болгон учурда же ушул депутат болгон учурда башкача мамиле болуп, анан ал кызматта болбой калганда адамдардын мурдагыдай мамилеси өзгөрүп, тегеректеп эле жүргөндөрдүн арасынан көбү жоголуп, анан андай чоң кызматта болбой калганда сен ойлобой жүргөн адамдардан сага колдоо, сенин жаныңда мындай бир жөлөк таяныч болгон ушундай айырма байкалдыбы? Андай байкалат. Андай сен да башыңан өткөн, мен да башыман өткөн, мен буга чейин эле башыман өткөн. Анткени мен биринчи жолу кетишим эмес да. Мен кызматтан биринчи Японияга кеткенде айла жок жумушташырга туура келди. Кызматым жакшы болчу. Бул Тышкы иштер министрлигиндеги номенклатура боюнча 7-чи кызмат болчу. Басма сөз кызматынын башчысы деген бул чоң кызмат да, саясий кызмат, дипломатиялык кызмат. Андан кийин президенттин аппаратында андан да кеттим. Колум бош жүрдү. Кийин министр болуп иштеп жүрүп, андан бошоп калып, дээрлик 1 жылга жакын ал жакта да бош жүрдүм. Мен мындай далай жол көргөмүн. Ошон үчүн эң башкысы башкалар өзгөрө берсин, сен өзгөрбөсөң болду. Ким болсоң ошо ойдон кал. Мага бир саясатчылардан бирөө айтты эле, позицияңды өзгөртпө дейт да, сенен мындай кайрылып кеткендер да кайра келаткан ошол жерде турганын көрсө, бул деп анан кайра сени табат деп. Ошон үчүн андайларды байкадым. Бирок ушундай учурларда Алла Таала жөн бербейт экен да. Баягы иммунитет деп коет эмеспи? Бул адамдын бир саясаты деле иммунитет керек экен. Анча-мынча сөз көтөргөнгө, анча-мынча сыноо көтөргөнгө кыш деле дароо түшпөйт да. Дегенде билесиз, мына ысык болуп атат, анан бир суук болуп калат, кайра жылуу болот, анан бир кар жаайт, анан эле эрип кетет, ошентип отуруп анан суукка даярдайт да Алла Таала. Менимче бир жакшылыктарга даярдаганда ушундай сыноолор болуп турат. Менимче бул жакшылык менен сыноо. Сыноо оору менен келбесин, өлүм менен келбесин, кырсык менен келбесин. Анан бул жанагы байлыкка, бийлик бул кайгыра турган эле нерсе эмес. Болсо жакшы, аманат, акысын берели. Болсо жакшы, аны бир кыянат кылбай пайдаланалы, элдин, журттун, адамзаттын пайдасы үчүн. Эгер болбосо, бу да бир жакшылык. Анткени сиз айткандай, бул ийгилик эмес, бул сыноо да. Алла Таала бийликти береткен дагы сынайт экен. Эми ушуну кандай пайдаланат? Зулумдук кылабы же адилеттүү болобу? Өзү үчүн пайдаланабы же эл жер үчүн деп кызмат кылабы? Умар ибн Абдулазизди билесиз, кандай бай болчу да. Ушу бийликке келгенде ыйлаган экен. Эми мен кантип жооп берем элге деп, анан аялына айткан экен да, алтын күмүштөрүңдү бүт өткөзүп бер казынага. Болбосо, алтын күмүш менен кал, мен кеттим сенен деген экен. Элестетип көрүң, бийликке келгенде аял айтып атат ага. Жакшы күндөр сен менен өткөз, мен кыйын күндөр сен менен болом деп. Карасаңыз, бийликке келгенде биз жакшы күндөрдү ойлоп атабыз, жок, эң кыйын күндөр ушу бийликке келгенде болот деп ишенем. Адебиз бу дейбиз, эми мындай капы болбостур. Азыр дүйнөдө эң кыйналган адамдар ушул, мисалы, Россиянын президенти азыр кандай оор акыбалда, мына чын айтканда. Туркиянын, Американын президенттери, Кыргызстанда деле эң мындай жоопкерчилик, оор акыбал ушу президентте да. Анан кийин ошо таасирдүү адамдарда. Анткени бүт жүк бар элдин көзүндө, ар бир нерсеге жооп берет. Бир адамдардын табиятын билесиз да, бир 1000 жакшы иш кыласың, айтып барып атып анан бир ката кетирсең, ошол баарын жууп кетиши мүмкүн да. Ушунчалык бир опурталдуу нерсе. Ошон үчүн балким Алла Таала
бир канча кырсыктардан сактагандыр, балекеттерден сактагандыр, мен дайыма жакшылыкка жорuyum. Анткени бул Алла Тааланын планы, Алла Тааланын каалоосу. Мен тагдырыма дайыма ыраазымын. Бирок ким болсо деле мен таарынбайм. Бирок мен бир жигит айтып кетейин, атын эле айтып кетейинчи. Айтпай эле коймун. Жок, мейли, эч маселе жок. 70-жылдардын арасынан Нурайдин деген жигит бар, билесиз. Султанкулов мага мындай жигит көрчү да, мындай орой, бирок ушул кишиге мен абдан ыраазы болдум да. Кандай ошол ойдон калды да. Көрсө баягы сыртына карап баа бербе деген ошол экен да. Мен ошол мезгилде эле дос көрөт элем, бирок мындай мен ойлогондон такыр башкадан болуп чыкты да. Анткени ошон үчүн сыртына карабаш керек экен, мындай жүрөгүнө караш керек экен. Алла Таала бекерин адамдын жүрөгүнө карабайт экен да. Ага өң келбетке, байлыкка, бийликке, сулуулукка эмес, сын сыпатка эмес, жүрөккө карайт экен да. Ошон үчүн жүрөктөн болсо Кудай кааласа амал, кадам, адам баарын болот. Жакшы. Эми мен өзүм камдаган суроолорду бере баштайын. Жана дааваттан баштап анан Кудай сакта. Келбедикпи? Бала чак, мектеп курак, кимдерге түздөнүп, кимдерден өрнөк алып, эмнеге шыктанып, ушул тарбиянын башаты эмнеден башталган? Эми бирөөгө түздөнөсүң, бирөөлөрдү опушуну туура дейсиң. Анын баары ошо бала чактан, мектеп курактан, өспүрүм, жигит курактан ошо калыптанат да. Ошол куракта эми өтө узун эмес, бирок мындай менин суроомдун өзөгүнө жооп кылып бир. Эми ошол мезгилде атама айтам дегенден башталат да. Бирдик осылай атама айтам. Атаң сага эң кубаттуу, эң идеалдуу адам көрүнөт да. Бирок мен ыраазымын, атам чындап эле мени кийин чоңойгондо деле көңүлүм калтырган жок. Ушундай бир зыңкыйган, келишимдүү, спорт менен машыккан, илимдүү, билимдүү, китебинде окуган, чарбага дагы бекем, үй бүлөгө да жакшы. Ошол мезгилде бизди шаарга алып келип, зоопарк көрсөтүп кетет эле. Болбосо шаарга чейинки биздин аралык 100 километр. Анан жанагындай бир мотоцикл менен цирктер келет эле, ошолорго көрсөтүп кетет болчу. Анан театрларга алып келип, кино көрсөтүп кетет болчу. Ошол шаарда. Айылдан мисалы бизге ошол мезгилде азыр Мончо деген ар бир үйдө болушу мүмкүн. Ал мезгилде сейрек болот эле. Мончону куруп берген, турник, круш илип берген. Анан дайыма мындай мотивация берчү да, балам китеп окуш керек. Бул чыгарманы оку. Анан чоң кишидей сүйлөшчү. Анан өзү дагы мындай, бирок жаш кетип калды 51 жашында. Атам мага идеал бойдон эле калды. Анан апакем дагы Кудайга шүгүр мындай интеллектуал, сени кыста аябай жакшы көрөт. Ооба. Сенин программаларыңды жакшы көрөт. Өзү колу менен палоо басып келбеди беле? Азыр эми экөөбүз көрүп отурса, мени көбүрөөк жакшы көрүп атабы, сени көбүрөөк жакшы көрүп атабы, бул деле вопрос да. Депутаттардан бал бакпай экеним эмнегедир мындай аябай жакшы көрөт да. Бал бакпай да мындай андай болгону менен жан дүйнөсү таза, балбалаңдаган киши да. Ушундай апа деле баардыгын апа деп калат экен да. Силерде деле энедей жакшы көрөт. Апам дагы интеллектуал, китепти да окуйт. Мына 70-тен өткөндөн Куранды шар окуп калды азыр. Аябай мындай такыбалыгы күчөдү. Ошо бала кезинде деле балам Кудайга таян, Кудай көрүп турат деп көп айтчу да. Болбосо мектептин директору атеизм доору. Анан мындай атам анча-мынча катуу урушуп койсо, апам көңүлүмдү көтөрүп турчу. Мен математикадан бир жолу атамдын алдында жооп бере албай калдым. Апам математик. Анан ата деген апаны урушат деп мынаны карабайсыңбы? Анан атам кеткенден кийин ушундай шамсынып калса, балам деди, Пушкин дагы аркада отуруп алып математикада сүрөт тартып отурган, ыр жазып отурган, кээде 2 алган. Балам, бир жагынан болсо бир жагынан математиканы үйрөнөсүң, бирок сен такыр башка адамсың деп койду. Ошентип көңүлүмдү көтөргөн апам аябай мындай мотиватор да. Анан ушул чоң атамы карап түздөндүм. Чоң атам болсо ошол мезгилде деле такыба киши болчу. Анан анын колунда чоңоюп калдым. Мындай байлык үйбөгөн. Чоң атам бир сөзүн айтып берейинби? Мындай сөз айткан, андай сөздү эч кимден уга элекмин. Сөөгү таза сөктүрбөйт, тегиз таза тептирбейт. Бул бир. Экинчиси, жамандык кылган жокмун, жамандык кылганга да жамандык кылган жокмун. Ушул айткан сөздөрү менин кредом. Азыр мына байкап отурсам, ата жөнүндө сөз болгондо бир аз көзүңө жаш тегерип кетти да. Бул башкача жаш. Бала чагыңда, өспүрүм курагыңда сени бир аябай көңүлүңдү бир ооруткан, көзүңөн жаш кулаткан кандай бир окуя болду беле? Ушул анткени эркек адам, жигит адам негизи анча-мынча да ыйлай бербейт да. Же бир ошондой бир таасирдүү бир нерседе ыйлайт. Же аябай жанын кашайтып, ушундай бир учурларда бир ыйлайт да. Мен чоң энем колдо чоңойгом. Анан ушундай эркелет эле, менимче бир 6-7 жашка чейин эле коюнда жаттым окшойт энемдинчи. Анан түшүмдө энем каза болуп калыптыр, аябай ыйлагам да. Чоң атама барсам, чоң атам айтты, балам, мен ыйлаба, башка эне алып берем. Чоң атам андан бетер жаман көрүп,
ушундай болкулда ыйлап атып анан ойгонуп кетсем менин жанымда. Бирок эми Кудайдын буйругу экен. Чоң атам мурда кетти, энем кийин өлдү. Ошондук эсимде. Анан ойлогом ушу өлбөсө экен деп. Бирок эми мына чоң атамдын өткөнүнө деле мына 27 жыл болуптур. Чоң энемдин өткөнүнө болсо 24 жыл болуптур. Өмүр өтө берет экен. Кече бар, бүгүн жок. Жанында жүргөн кишилер эле бир карасаң жердин алдында чыгып түшкөндөн жердин үстүнө чыкпайт экен. Ошондо бир ушундай окуя болгон. Анан мектепте жүргөндө, эми балким менин абам өзү капа болбостур. Төлөгөн деген агам бар. Атамдын бир тууган иниси. Аябай жакшы көрөм. Мындай куудул, тамаша көй. Анан бир жолу мектепте шоктонуп, эми бала экенбиз да. Сабак бүткөндөн кийин кыштын күнү эшикке чыксаң üşүйсүң. 3 этаж мектеп болчу, кызычуу болуп чуркап жүрсөк сабагына тоскоолгон окшойбуз. Чыгып көрүп калып токтогула десе, эми үмүт да көрбөй калды депчи, качып кетип калып атпайбызбы. Ошондо бир үйдө жашачубуз. Бир үйдө жашачу элек, анда бөлүнө элек кез эле, кечинде карасам чогуу чай иштек унчуккан жок. Анан эртеси бир Бегай деген эжекем бар болчу, аябай жакшы көргөн эжекем эле. Ошонун сабагында кирип анан кийин Кадырбеков доскага чык деп туруп, босо жерде урушуп, анан бир эки койгон да. Билесизби, адам денеси ооругандан ыйлабайт экен. Мен жаш баламын да. Баягы ардангандан да, ушунча элдин көзүнчө кече мени мисалы байлап алып сабаса да мейли эле жалгыз. Же болбосо эмне жана эмне посттекте кылып чапкыласа да мейли эле, бирок ушунча келип классташтардын көзүнчө анча-мынча баягы классташ кыздардын жакшынакайларына көз салып калган мезгил, чачыңды түздөп калган мезгил. Ошого бир арданган эмесинде да. Анан ошого жаш балдар турсаң деле байкасаң, денеси ооругандан ыйлабайт. Түкүнчөнгөнчө уруп кой деп ыйлайт экен да. Ошол эсимде. Бул эми менин агам кап болбостур. Агам эми баягы өзүмдүкү деди да. Өзүм ниним деп. Ушулар эсимде. Мен жана суроомдо айтпадымбы, кимдерге түздөнүп, кимдин сөздөрүн угуп дедим. Ошол эле учурда эмнелерге шыктанып деп. Эмне үчүн суроо бердим? Мен эмнеге кыйытып атам? Эми биз экөөбүз жаш-жашпыз. Жанагы мектепте, чогулуштарда жанагы кимдин башынан бит чыкса катардан чыккыла деген тарбияларды көрүп калдык. Анан ошондой бир экичилер, двоечниктер, отличниктер деген мындай жиктелүү бар экен азыр ойлосом. Ошол тарбияны көрдүк. Ленин деп речевкаларды айтып, улуу атабыз Ленин жаштын берген тилегин дегендерди айтып калдык да. Бул деле мындай тарбияга, баштапкы пайдубалга кирип кетет да. Демек, өтө көп болбосо да кичине бир советтик союздун үлүшүн көрүп калдык. Советтик тарбияны, Советтер союзу деген нерсени көрүп калдык. Кычан Жакыповду билебиз, Павлик Морозовду көрүп калдык, Ал деген адыркыдан таптакыр башкача нук да. Космонавттарды көрүп калдык башкача кылып. Башкача тарбия берчү да. Анан ошолордун баарын эске алганда, мисалы үчүн азыр ошол заманды кээ бирөөлөр ошол эле жакшы болчу, сонун кез болчу, ошондой болсо сонун болот эле дейт да. Эми сен ошол Советтик Союзду эстегенде кайсынысын мындай жакшы болчу деп эскересиң, кайсынысын начар болчу деп эскересиң? Мен туура эле түшүнөм. Баягы Союз жакшы болчу дегендер, мен ойлоп көрсөм, алар ал заманды эмес, өзүнүн жаштыктарын сагынат экен. Эми кантсе дагы кырчын кез өткөн жер, кырчын кез өткөн чөйрө, бул бир. Экинчиден, мен деле убагында Артекке барганмын. Артекти сен билесиң деби? Ооба, мен чыгармаңда да өзүм окубадым. Антураман, рахмат. Сен окуганың мындай аябай мындай өтөт да, аябай жагымдуу. Анан ошо Артекке барганмын. Бул менин бир өмүрүмдө чоң нерсе болгон. Пионер советинин, дружина советинин төрагасы болгонмун. Раз, два, сели в кресло, 3-4, дали газ, и ракета понеслась деген речевкаларды айттырат болчумун. Зарницага барат элем, Орленокко барат болчумун. Юдем, ЮИТ деп жаш милициялардын конкурсуна барат элек. Анан оку деп айткан, оку жайын көп айткан деп Ленинде 3 жашында биринчи балдар менен барганмын, Ленин деп дептериме жазганмын деп. Бирок мен деле ошо учур болгон, сагынганым, ностальгия болгонум, жакшы заман болгон деп. Бирок мен ушунчалык тагдырыма ыраазымын, эгемендүүлүк заман келгенине. Ушунчалык тагдырыма ыраазымын, балким ошол Советтер Союзун урап кеткенине. Анткени билесизби, балким жашообуз жеңилирээк болгон, балким экономикабыз анча чабал эмес болгон. Ал замандан эле өтпөдүкпү? Бияктан Москвага каржылайт деп, бир тууган союз республикалардан жардам алып турган өлкө болсок керек эле. Бирок биз өзүбүздүн identity деп коет да, ким экенибизди унутуп баратканбыз. Тарых сабагында ушинтип эле айтат болчу. Октябрь революциясына чейин биз малдай эле болчубуз, окуганды билбейт элек, жазганды билбейт элек. Анан
революция болду, улуу орус эли бизди адам кылды. Ошону бизге айтып берет эле, биз окуп алып, же болсо угуп алып, кайра айтып берип беш алат элек да. Ушундай бир өкүнүчтүү нерсе да болчу. Анан кыргыз тарыхы дегенде, мисалы ошол мезгилде билесизби, Пласких менен Макрениндин Эле картууга сандан санга кыргыз тарыхы чыккан. Мен ошондо билгенмин. Барсбек Ажо бардыгын 203 жылы биздин эрага чейин 3-кылымда биринчи жолу жанагы Сегун деген ат менен кыргыздардын бар болгонун ошондо билгенмин да. Анан биз кантип улуу держава курдук, кыргыз каганатын. Анан биз ойлоп турбуз да, биздин тарых кечеден эле башталат, жазуубуз кечеден эле башталат. Биринчи жолу кыргыз адабияты Алы Токонбаевдин Октябрдын келген кези деген ыры менен, билесиз да, жана Эркин тоо кезине чыкканда башталган. Алда кийин Совет Кыргызстан болуп калган, билесиз. Ушинтип отуруп, биз баягы аң сезимден ажырап калыппыз да, бул бир. Экинчиси, билесизби, грузиндер мында 1000 жыл мурдагы тамгасын таштаган эмес да. Ошон үчүн тарых үзүлбөй келатат. Мында 1000 жыл мурдагы булактарды азыр окуялат. Бул тарых үзүлбөдү деген сөз. А бизде 19-кылымдагы Абдрахим Шаманын араб жазгандарын окуп алып, тим эле таш доорундагы бир жаңылык ачкандай сүйүнөбүз да. Эмнеге? Анткени ошол мезгилде арабча болуптур алфавитибиз. Аны унуткарыш үчүн биринчи латинге өтүпбүз. Тамга менен кошо биз канча эс тутум, тарых, маданият, мурастарды унутуптурбуз да. Анан көп өтпөй эле латинцага өтүп турбуз. Анан үзүлүп калыптыр да. Армяндар менен прибалткалыктар да өздөрүнүн тамгасын таштаган эмес. Армяндар, грузиндер кириллица менен кошо өздөрүнүн тамгаларын алып кеткенде, бул улуттун кыйындыгы экен. Анан мен ошо өкүнгөнүм ошол. Бирок экономикалык жактан эми билим жагынан балким жакшы жактары болду. Анан өзүбүздүн динибизди өз эркин кармана албай калганбыз да. Биз ошо бир идеология кулап, ошонун ордуна бир толтурчу карманар, бир багыт таппай турган бир доордун бир ошондой муунда чоңойдук да, өстүк да. Ошондой муунда жанагындай ар кандай кинофильмдер чыкты, видео деп, ар кандай карате, марате, жанагы уят кинолор аралаш, атайын үйлөргө жашырынып, айылдарга чейин барып көрсөтүп, анан андайды көрө элек жаштардын көрүп дегендей Брюс Ли чыкты карателери менен. Анан Хонгилдон деген ниндзялар чыкты. Жан-Клод Ван Дам кандай болсо ошондой эле ашкырып эле көрүп эле өзүбүз Брюс Ли болуп, өзүбүз Ван Дам болуп эле, ошондой жаңы нынчактарды ойноп эле, ниндзяларды кийинип эле, билинбегени менен ал идеология экен да. Анан ошондой доордон кандай таасири болду жеке, мисалы үчүн сага? Аябай чоң бурулуш болду. Мен айтат элем да, мисалы акыркы бир 20 жылдагы адамзаттын жашоосундагы технологияда өзгөрүштөр ошо мурдагы 2000 жылдагыдан дагы бат болуп кетти деп ойлоп атам да. Ошонун баарын бириктиргенде, мисалы экөөбүз 99-жылы 1,5 айтса да, ошондой колуңда телефон болот, ошо менен сүйлөшүп кете бересиң, кетип алып телевизор көрөсүң десе, муну айнып калыптыр дейт эле айтат болчубуздар. Жомокчумун менен сүйлөшпү, мээси 99 деп айтмакпыз да. Аны ойлоп койдум, кээде ушу жаңы идеяларды келесоо адамдар ойлоп табат го депчи. Ошол үчүн эч кимди келесоо дебеш керек экен. Келесоолорду угуп коюш керек экен. Анан эң адамдарды тарткан чыгармаларда, мисалы Гарри Поттер карасаңыз, баягы чындыкка дал келбеген адам ушундай окшойт да, баягы напсиси чексиздикте калып отуруп эле, муну көргөн, көрбөгөн, укпаган нерселерди унутула берет окшойт да. Анан мен ал доордо аябай бат өзгөрдү. Мисалы кичинекей кезибизде мен эр төштүкмүн, мен манаспын, мен эр табылдымын, мен болсо сыргакмын, мен чубакмын деп кимге манас деген ат берилсе өзүнчө үмүт калчубуз да. Анан бара эле Хонгилдон болуп кеттик. Бутка коргошун байлап алып, билесизби? Чымчыктай учалы деп элечи. Анан Брюс Ли болуп кеттик. Анан Ван Дам болом деп чыкты. Жана каармандарды, болоолорду бүт баарын билебиз. Эми азыркылар ошолордун бирин билбейт. Биз экөөбүз мисалы руку вверх тугуп чоңойдук. Билбейм, Иванушки Интернешнл азыр өткөндө капысына мындай кызыма угуп калыптыр, жанагы Дима Биланды, кичинекей кызым, уккусу келбей койду. Бул деген мега звезда десек коюңузчу ата. Күлкүсү келет да. Жаш кыялды коюп көрдүм атайын. Мен эми музыка деле укпайм, бирок Дорон Жолдошевду, баягы ностальгия деген ырларды угуп көрсөм, апасын карап алып, атамын таби тушубу дегенде маскаралап атат да. Ошон үчүн закон отрицания деп коет го философияда. Адам өзүн өзү таанып кете берет экен да. Анан биз ойлойт экенбиз, азыркы жаштар түшүнбөйт. Мен сизге айтайынбы, 2010-жылкыдан берки төрөлгөндөрдү азыр түшүнө албайбыз. Сүйлөшкөндө ою, пикири, сөз байлыгы, краш дегендерди ошолор сүйлөшөт да. Ошон үчүн ал мага бир чоң таасирлерди берди, бирок мен Ван Дам карате кызыгышыма себеп болуп калган. Ошон үчүн кийин карате менен машыктым, кара кукурдун ээси болдум. Азыр эми карате федерациясынын президентимин. Жакшы жагы да болду, жаман жагы да болду.
бирок көзгө кирген нерсе көңүлгө да кирет экен да, ошон үчүн балдарды бир уят нерседен сакташ керек экен. Баягы Куросава дегенди билесизби? 7 самурайды тарткан. Ошону Голливудка чакырат экен. Японияда окуп жүргөм да. Анан мурда болгон окуя экен. Анан барса айтат экен да, фильмиңде уят жерлер болуш керек деп. Десе ал айтат экен, япониялык менталитетте болбойт, мен азиатмын десе анда деп анан контрактын үзүп кетип калган экен да. Мен ойлоп атам, ошо фильмдерди балдарды алдына коюп коелу кете бербеш керек. Мындай тандап бериш да биздин милдет. Мисалы мен азыр кызыма Сила мести деген кинону көрүшүн каалап атам. Баягы жер шарынын 16 жашында бир яхта менен айланып чыккан Джессика Вотсон жөнүндө кино бар. Ошону көрсө болот. Король Ричард дегенди көрдүңүз беле? Артур беле же Ричард беле, баягы эки кызды теннис боюнча дүйнөнүн чемпиону эзиткизген ата да. Ошол сыяктуу фильмдерди тандап бериш биздин милдетибиз. Анан сезими жетилгенден кийин, балакат кечтигенден кийин өздөрү мейли тандай берсин, бирок азыр биз тандап беришибиз керек. Эми акырын жай учак, самолет акырын көтөрүлгөндө эми саясатка жакындайбыз. Саясатка түз кирерден мурда, деги эле саясатка аралашардан мурда менимче сен Ыйман фонду деген фондду жетектеп алдың. Мен бул Ыйман фонду ал мындай саясатка тикелей деле тиешеси жок, ал коомго ыйманды жеткирүү вазыйпасы. Ошол Ыйман фондунун жетекчиси катары ошол жылдарда канчалык деңгээлде коомго ыйманды жеткире алдым деп ойлойсуң? Билесиңби? Ыйман фонду бул диний маданият өнүктүрүү фонду деп аталат да. Аны убагында Атамбаев президент мезгилде ушул фондду түзгөн. Түзүп алып, анда мен президенттин аппаратында бөлүм башчынын орун басарым. Биринчи төрага келди. Ал баягы Турцияда эки тарап болуп кетпедиби? Эрдоган менен Гүлен тиреши башталганда, анан бул жакта ушу Гүленге тиешеси бар экен деп, аны кызматтан кетиришке туура келди. Анткени 5 миллионду Түркия тарап бермек да. Анан мен деле кош издешип жүрөм. Аны чакырабыз, муну чакырабыз, Макеевди чакырдык керек болсо. Ошо Макеевди эми көндүргөнбүз, билесиз, тарыхчы агайыбыз бар эмеспи? Анвар Макеев деген аябай чоң тарыхчы. Анда ал мурдагы Өзбекстандагы элчибиз, Ирандагы элчибиз. Ал мезгилде Манас Түрк университетинде проректор болчу. Көндүрүп, анан мейли убактылуу иштеп берейин деди. Анан президенттик справка чыгарсак эле, бир маалдан кийин Мирас Кернегил жетекчибиз, Нурт Кадырбековичке бир жаңылыгым бар, сунушум бар, кандай? Эми ал убактылуу чечпейбиз, биротоло чечебиз деп атат. Анан бир кандидатураны сунуштап атат. Ким десем, мен, сиз деп атпайбы. Мага аябай катуу тийди. Анткени мен административдик карьера кылгым келген да, мамлекет кызматы менен көтөрүлгүм келген. Эмне менен кутула албай атабы деп. Фонд, жөн эле ат, Ыйман фонд деген аты бар. Анан эми бир-эки күн ойлонуп көрдүм дагы, макулдугумду бердим. Бардык, жөн эле бир жерге бардык, мындай талаага барганда эле. Анан акча келгенден кийин биринчи маселе имамдарга айлык бериш керек болду. Анын юридикалык жагы бар экен. Эгерде мындай эле бере турган болсоң, биринчиден анда муфтиятты жоюу иш керек экен. Айлык берген адам жумуш берген киши болуп калат экен дагы, ошого баш ийип калыш керек экен да. Айлык болбойт экен. Экинчиден анын жарымы эле соцфонд, налог кетип калат экен. Анан ойлонуп отуруп, законду карап отуруп, анан баягы благотворительный стипендия деген бар экен. Себеби түрк тараптагы жөн эле мындай ысырап кылбасыңар деген суранган экен. Ошол законго туура келген, ошону эле тапканбыз да. Бул менин биринчи чоң жеңишим болду. Анан ошодон кийин айына бир 11-12 миллионго чейин имамдарга айлык берет элек. Азыр РСКга барса болот да. Любой адам барып текшерип алса болот. Ошентип отуруп, ошонун бир 5 миллион 70-80% ушу жага кетти. Экинчи имамдарды окутуш керек болчу. Ушундай тапшырма болгон. Биз модулдар иштеп чыктык, мугалимдерди жалдадык. Анан 2 жумалык ичкен жегени жаткан ичинде бир адамга ошону айтат эле, бир 700-800 жок 500гө деп чүрүп алып, ошентип жүрүп окутканбыз да. Ошентип отуруп экинчи чоң чыгаш ошол жака кетти. Үчүнчү теологиялык колледж ачалы, мындай заманбап, светтик компоненттер менен болсун деген талап болду эле, ошону ачтык. Анан кийин элге ыйман, адеп, ошондо маданият ыйманчылык болгон, билесизби? Ошондой биз кыска метражды фильмдерди тарттык, бир 100 фильм тарттык. Элестетип көрүң, бир фильмде ашып барса 50 000 сомго. Ушинтип экономдогонбуз да. Дишимдин кирин соруп 5 миллионду ишенесизби, бир 3 жылга жеткиздик. Ошончо имамдарга айлык берип, ушул окууларды кылып, кинолорду чыгарып, китептерди чыгарып, элер алганбыз интеллектуалдык инвестиция деп. Анткени бизди бир диний фонд катары көрүп калбаш керек болчу да. Ошондой тапшырма бар эле. Светтик эле фонд болуп көрүнгүлө деген мамлекеттен буйрук бар болчу. Ошентип отуруп, анан ушуга чейин азыр имамдар айтат да, ошол сиздин сертификат менен эмнеге окутканбыз? Анткени азыр ат башы же бир Чаткалда же бир Карагулжанын Туулу айылына Чубак ажы барбайт, Абшүкүр бажы барбайт, Египет бүткөндөр барбайт экен.
теофакт бүткөндөр барбайт экен. Ошол жерде бир анча мынча фатиханы билгендер имам болот экен. Анан аларды кетирсең ордуна кимди коесуң? Бир эле жол калган, аларды окутуш керек болгон да. Ошентип отуруп деңгээлин көтөргөнбүз. 2-3 айлантканбыз. Ошентип анан машинабыз жок болчу. Бизге айтты 5 миллиондон машина алып алгыла. Мен айттым, кантип эртең кетсек жүзүбүз менен кантип элди карайбыз. Машинасы жок жөө жүрдүк. Анан келип баягы бир окуялар болгондо, имам фонду антиптер дегенде, мага катуу да тийди, бирок бир жагынан сүйүндүм. Анткени адамга бир ушундай жала жабылганда руханий жактан тазаланат экен да. Күнөөдөрүңдү башка бирөөлөр алат экен. Бирок эми эли журтубузга рахмат. Баары бир калк деген калк, тараза. Анан эми ошол тергегендерге да рахмат. Мында көрдүңүз, тергеп бүттү. Баары көзү жеткенден кийин кечирип коюңуз, баары жакшы экен деди. Ошо менен бүттү маселе. Ошондо дагы бир мындай тактоо үчүн эле суроо да. Ошол Иман фондунун жетектегендеги иштер боюнча мына айттың идеялык жактан сонун ниеттер, ак ниеттер болуп, анан бир топ максаттар ишке ашканын айттың. Бирок мына юридикалык жактан алганда өзүң балким түшүнбөй калган, түшүнбөй бир жасап койгон, баягы садага болуп, сары улак болуп чабылган бир моменттер жокпу мында? Ошондой сезбейсиңби өзүң? Жетекчи уурдабаган бул аздык кылат. Уурдатпаш керек. Мен экөөнө тең аябай көңүл бөлгөм. Ошол кызматкерлердин арасында мага таарынып кеткендери бар, мага оппозиция болгондору бар. Ошолордун бири дагы тескери көрсөтмө берген жок да. Ошол жерде жүрүп тирешкендер, урушуп кеткендер бар, партнерлор. Канча адамдар менен алыш бериш кылдык. Ушунча адамдар суракка келди. Бир адам жаман айткан жок, бир адам бир даже күмөн келтирген жок да. Адам баары чынчыл да, Кудайдан коркот да. Анан ошон үчүн баягы тергегендер, чечкендерге да чоң рахмат. Ушунун баарына көз жеткенден кийин анан кийин эми болгону баягы кустурам деген нерсе мода болуп кетти. Менден кийин келген бир жакында эле келген бир жаш бала мен ошону бир тактап чыгам. Анан кийин антем деп бирөөлөрдүн тилине кирип алып баштап алыптыр да, азыркы төрагасы. Ал кийин келип кечирим сурап кетти. Ал деле жакшы бала экен. Анан ошондо кат жазылгандан кийин анан кийин дагы ортодо бар эми. Саясат кылып ийчилер бар, туура эмес жеткирүүчүлөр бар. Эми саясатта жүргөндөн кийин болот экен да. Көрө албастан болушу мүмкүн. Анан чоң адамдарга эчиткенден кийин ошо арыз жазсын тиги бу деп, анан ушул бир саясий өңүткө айланып кете жаздады да. Анан ошону менен Кудайга шүгүр. Мына мен көрдүңүз, мандатты тапшырдым. Эмнеге? Анткени мандат бар да, ошо кол тийбестик бар, ошого ишенет, ошону бир калканчы кылат деп ойлодум. Ошону боюнча мен бир суроо берип коеюн, азыр өтөйүн деп аттык эле ошого. Депутат дагы болдуң да? Ооба. Депутат болуп башка ошол маалдарда көп бир топ эле депутаттар таптатнакка эле иштеп аткан жерине эле өздөрүнүн каалоосу менен арызын жазып мандатынан баш тартып атышты. Анан эле бир күнү Нуржигит Кадырбеков дагы өзүнүн баягы макал бар го, жылаан чакпай, жылкы теппей өз арызы менен мандатынан баш тартып арызын жазып кетти. Эмне себептен? Иман фондуна байланыштуу маселеби мында? Ал кетиши менен Иман фондунун байланыштары деле жок да, чын айтканда. Бул эми чындык картайбайт да. Азыр эми андай сөздөр айтыла бериши мүмкүн, бирок чындык бир учурда чыгат, учур келгенде айтылат ал. Анан экинчиден билесизби, мен парламентке шайланып келгенмин. Мисалы башка партиялар ачыгын айтайын, чоң каражат кетирди. Кээ бир чоң партиялардын бир адам кетирген каражатты биздин бир партия кетирген жок. Ошентип анан кийин фракция башчысы болдум. Бул деле чоң позиция. Аздыр көптүр тарапкерлериң болот экен. Анан билесизби, дагы улана бере турган болсо бир мындай тирешке айланып кетмек да. Эми сиз мындайды башыңыздан өткөргөнсүң да, сендер өткөргөнсүң. Бир учурда адам талаша баштайт. Билесизби, чындыкты тактайбыз деп эле талаша баштайт. Бирок талашкан сайын меники туура, сеники туура эмес, өзүнүн чындыгын далилдегиси келип калат да. Мындай туура эмес болсо деле, же туура болсо деле ушу жеңип чыгайын деген ниет болуп калат да. Саясатта деле ушундай жагдайлар болуп турат. Анан ошо тарапкерлерибиз бар арасында аягына чейин акыйкат үчүн туралы дегендер чыга баштады, ар түрдүү пикирлер келе баштады. Ошондой учурда мындай тирешке жеткизбей, өлкөнүн бир стабилдигин ойлонуш керек да. Өлкөнүн тынчтыгын ойлонуш керек. Бул боюнча ачык да сөз болду. Биз ады отабыз, буду отабыз. Кыргызстан өзүбүзгө мындай арыстан көргөнү менен биз чоң деле мамлекет эмеспиз. Дүйнөдө чоң оюндар болуп атат. Азыр бир чоң державалар жамандыгын алса, мындай чоң иштер көрүнбөй деле калышы мүмкүн да, ардан бир кылып аткан далай көрбөдүк. Ошондой учурларда бир үчүнчү күчтөр бар, башкалар бар, иште түшүнбөстөр болушу мүмкүн. Мейли колунан эчтеке келбесе деле тарапкерлердин бир жүрөгүндө кек сактап калат экен да.
Анан Америкада ушундай бир саясат бар, шайлоодон кийин эки кандидат келет дагы элдин алдына чогуу чыгып коет, элде ынтымак болсун деп. Ошон үчүн эгерде дагы ушинте бергенде бир тирешүү катары кабыл алынмак, анан саясий боек болуп кетти, резонанс болуп кетти. Анан андан ары дагы бир топ адамдарга зыян тиймек. Анан элде да бир бөлүнүп жарылууга бир кичине болсо дагы бейстабилдүүлүк болбосун деген ой болду. Анан бул бир жагы. Бирок ошол максатка жеттик, Кудайга шүгүр. Анан бир топ эле адамдар болду. Эмне баралыбы, антелүү, мынтелүү пикир билдирелиби, аягына чейин мындай акыйкат үчүн күрөшөлүбү деп. Бирок ошонун баардыгынын ошол мезгилде кереги жок болчу да. Анан экинчиден мен мындай бир көрдүңүз, иммунитетке бекинген жокмун. Иш бат бүтүш үчүн менин мындай саясий статусум иштин бат бүтүшүнө аябай тоскоол болмок да. Анткени өзүнүн жол жобосу бар, эрежеси бар. Сиздин биздин дебей эле мына батыраак бүтүрөлү, баардыгы жайында, анан коюп көрсөтүп бердик. Рахматты айтты, ошо менен бүттү. Анан эми анча-мынча жалаларды жаап калып атышат. Мен бирдеке айтайын, эгерде ошончо аз карасаңыз, жеген ичкендердин аттарын айтып атпайбы. Айтканда дагы суммалардан бери айтып атат. Мынтип коюптур, мынтип алыптыр, тигинтип алыптыр деп. Эмдигиче официалдуу деңгээлде айтат болчу, чоң деңгээлде айтылат болчу бул. Ошо рахмат. Алар деле Кудайдан коркот. Жок нерсени айткан жок да. Ошон үчүн мунун баардыгы жакшы, Кудайга шүгүр. Жол уланат, келечек Кудай кааласа кең деп ишенем. Азыр эле айтып кетпедиңби, мен баягы алдыда эмне болоорун көрүп туруп, айтыла турган сөздүн кезеги келген учуру болот. Анан ушундай аттын башын бурупсуң да кыскасы. Анан Эмне керек бул да? Барандуу эле саясатчылар, сагырана жашуулуу бир топ электораты бар. Көпчүлүгү мындай айтарга сөзү бар, анан карайсың ушундан сөз чыгабы дейсиң, унчугушпайт да. Ал балким бир соттук бир талаптар болушу мүмкүн, же башка себептер болушу мүмкүн. Ошолор эмне үчүн унчукпай атат деп ойлойсуң. Алар дагы мындай акылдуулук кылып, акылдыгын пештеп, неме азыр айтканда эмне бир кезеги келгенде айтамын дечүлөрдөнбү? Эми билесизби? Сөздү уккан жерге айт дейт, сууну сиңген жерге төк дейт. Эми баягы пикир суралса, кеңеш суралса, бир айтсаң, десең, акыйкат оюңду айтсаң, ушундан бир адилеттүү же бир керектүү тыянак чыгаралы деген позиция болсо, бул башка кет да. Бул бир. Экинчиден, биздин алымдар деле айтат го, эң камай турган нерсе тилиң дейт. Камасын деп тишти берген, тиштин үстүнөн эрин берген дейт. Эки жолу камасын деп. Балким мен бирөөгө комментарий бере албайм. Мен табиятым ошол экен, бир акыйкат пикирлерим болсо айтып коем да. Мен бул эми канымда бар нерсе, анан тарбиям ошол. Бизде бир сөз бар, ыжданым чыдабайт, карап туруп эле унчукпай койгонгочу. Анткени Пайгамбар Исламдын бир сөзү бар го, эгер бир декени көрсөң, туура эмес деп ойлосоң, анда колуң менен токтот, болбосо тилиң менен токтот, болбосо жүрөгүң менен жаман көр. Эми эмне кылайын, эми казинодо кантип унчукпай коем. Эми башка маселелер балким талаштуу. Ошондой учурларда жөн отуруп деле тымпыйып басып койсоң болот, бирок айтпасаң, дебесең, ал күндөрдө өтүп кетет. Сөздүн атасы келгенде айтып кал дейт. Өзү негизи депутаттын милдети ошол да. Бүт авторитеттүү депутаттар бул калыс сүйлөгөн депутаттар. Азыркы бийликтеги биздин башчыларыбыз деле депутат кезинде мындай калыс сүйлөшчү да. Тартынбай сүйлөшчү, кээде бийликке жагабы жакпайбы айтчу, ошонусу менен элге алынган да. Азыр сүйлөбөй калыштыбы? Азыркы башчыларыбыз эми азыр позиция башка да. Ал депутаттын милдети ошол да. Мен парламентке мындай эле мамиле кылыш керек. Мисалы, сиз экөөбүз же мен бир чечим кабыл алдым. Анан карап көрдүм, мага жакшы эле көрүндү. Бирок бир баш жакшы, 90 баш антында жакшы. Бир салып көрбөйлү. Балким алар биз көрбөгөндү көрөттүр. Анан алар бирдекени ачып айтса да, ушундай кемчилиги бар экен. Кээ бирлери мындай тенденциозно сүйлөп коет, мындай напси менен элге көрүнөйүн деп коет. Андайлар деле болот. Популизм болот саясатта. Популизм саясатта мындай болуп тура турган нерсе. Анан ошолор арасынан эрге бирге мындай экен деп бир катыларды биле турган эле нерсе да. Муну бир кыргыз кеңеш бескен бармак оорубайт деп айтат. Ошон үчүн ушундай эле караш керекпи деп ойлоп коем, бирок балким айткан ой болгону менен жашоодо кыйын болобу. Бирөөнү айып ташташтан мурда ордуңа өзүң коюп көр деген эле бир сөз да. Сен мына Тышкы иштер министрлигиндеги чөйрөнү көрдүң, андан кийин мурунку президент менен иштешип көрдүң, президенттик алкакта жүрдүң. Маданият министрлигинде өзүнчө бир чоң бир чарбаны, ошол жердин мындайча айтканда башчысы, президенти болдуң. Ошол жердеги эл менен иштешип көрдүң, жоопкерчилик болду, милдеттериң болду, аткарыш керек болгон. Башкаруу, менеджерлерин ошол алкакта көрдүң дегендейчи. Анан депутат болуп көрдүң.
депутат эми ал жерде көп сен сыяктуу көп эле сенин укугуңда эле укугу бар депутаттар, алардын да деле позициясы бар, пикирлердин жарышы, көз караштардын жарышы, ошондой чөйрөдө болдуң. Бир сөз менен айтканда, ошол саясаттан сен кандай сабак алдың? Билесизби? Бир убактылуу кыска кызыкчылыктардан бийик болуш керек адам деген. Мисалы, биз кровавый спортту баары көрүп аткан мезгилде, ошо мезгилде деле Побег из Шоушена деген кино бар эле. Азыр кровавый спорт эч ким көрбөйт, бирок Побег из Шоушена калып кетти да. Ошон үчүн саясатта адам мындай жагдайга карап өзгөрбөстөн принцип менен болуш керек. Принцип өзгөрбөй калат да, а жагдай өзгөрүп турат. Саясатта да структура бар, процесс бар го. Процесстер өзгөрүп турат, структура канча жылда бир өзгөрүп турат да. Ошон үчүн принцип менен болуш керек. Экинчи, мындай алысты караш керек экен. Кыргыз арканды узун ташта деп бекер айтпайт экен да. Үчүнчү, тилектештериң болуш керек экен ишене турган. Мен сизге айтайын, бир 10-20 кереги жок. Ушу 5 эгерде адам болсо, чындап тилектеш, ниеттеш, ойдон корсоң болот, тонтон корсоң болот. Бирөөнү табыш да кыйын да, бирөөнү табыш да кыйын. Ошондой болуш керек экен, анан илим билим сөз керек экен. Илим билим керек экен. Анан кеңешүү керек. Анан билесизби, преемственность деп коет. Мен Америкадагы сенаттын шайлоосун мурда түшүнбөйт элем да. 3-төн 1 эле шайланат, 2 жылда бирден. Ошентип отуруп 6 жылда. Көрсө 2 жылда жаңылар келе турган болсо, мурдалар менен иштешип, мурдалардан тажрыйба алат экен да. Менин өкүнгөнүм ушул болду. Өмүрбек Ширкешевич ушу парламент болсо балким андан көп нерсе үйрөнмөкмүн. Ошол эле азыркы генерал Ташиев депутат болсо, бир мезгилде болсо андан да көп нерсе үйрөнмөкмүн. Президент өзү Садыр Нуркожоевич депутат болуп турганда бир мезгилде болуп калсак, мындан көп нерсе үйрөнмөкмүн. Анткени тажрыйбалуу парламентарийлер да, Мадумаровдон деле, Арслан Малиевден деле үйрөнүшкө аракет кылдым, бирок ал киши чото мындай кийинки мезгилдерде баалуулуктарды өзгөрө окшойт да. Ошон үчүн баягы жалаң жаштар биз кыйынбыз дей бербеш керек да. Акыл деген акыл, тажрыйба деген тажрыйба, улуудан кичи үйрөнүш керек. Улууга урмат, кичүүдөн узат. Анан бизде ушундай нерсе бар экен. Парламентте жүргөндө ушуну үйрөндүм. Мындай урушса, талашса, жарга такаса, о, баатыр, азамат дейт экенбиз да. Айланайм, эмне үчүн министрге катуу тийбейт элем? Анткени мен да министр болгом. Мага бирөө адилетсиз депутаттардан бирөө тил тийгизсе, апам да жүрөгү ооруйт эле, үй бүлөм да жүрөгү ооруйт эле, тараптекерлерим, кызматкерлеримин. Анын эмне кереги бар? Ал бир күн 2 күн макталды, бирок күнөө кылып атат да, жаратканга жакпай атат. Ошон үчүн мен мындай катуу тийбешке аракет кылдым. Бир сөз бар го, жумшак бол, бирок бош болбо деген сөз бар. Бекем бол, бирок катуу болбо деген сөз бар. Мен ушул эки нерсеге аябай карадым да. Ошону анан бирдекени байкадым, депутаттар эми иш ошол экен да. Парле, сүйлөйт, бирок жооп бербейт. Өзү закондо деле ошондой. Ал сөз үчүн коркпош керек да, акыйкат айта албай калат. Закондо да ошондой, бүт дүйнөдө принцип ошондой. Эми баягындай бир анча-мынча мамлекеттерде эске албаган, системаларды эске албаганда. Министр болсо, бул туура болсо деген талаштан качып, маселе чечип келиш керек да. Буга сөз көтөрүмдүүлүк керек. Сен туура болсоң дагы унчукпай коюш, бул чоң нерсе. Маселең чечилиш керек. Аны менен тирешип, урушуп, эми азыркы жагдайда анча-мынча ошондойлор болуп атат, бирок бул күндөрдө өтөт да. Күндөрдө өтөт. Саясатчы болуш үчүн адамда кандай сапаттар болушу керек деген суроодо бирөөлөр айтышат, сөзмөр, чечен, бир куюлуштуруп сүйлөгөн сапат маанилүү дейт. Дагы бирөөлөр айтат, жок, саясатта болуш үчүн мындай духу күчтүү адам болуш керек. Духу болуш керек деп. Духу жок болсо ал баары бир эчтеке жарабайт депчи. Ушул эки сапаттын кайсынысы бар деп ойлойсуң жана кайсынысы маанилүү деп эсептейсиң? Мисалдар мен айтпайлыбы? Мисалы, Турдакун Субайлич өтө деле чечен болгон эмес, бирок кандай мыкты саясатчы болду да, мындай зыгын кыйган. Абсамат Масалевич деле билбейм, сизге аны чечен көрүнөт беле. Мындай бир нукта так сүйлөгөн киши болчу, бирок чечен деп айта албайт элем. Бирок мындай принцибинен тайбаган таза саясатчы катары калды да. Султан Ибраимов акырын эле шурап койчу дейт, бирок бир сөзүн эки кылчу эмессиң дейт да, ошончо сөз өтүмдүү болгон экен. Мындай сөзмөрлөрдөн американ президенттери чекеден сөз бар, анткени алар элдин алдынан өтөт да. Мен ойлойм да, мисалы Америкадагы системада болгондо балким Жириновскийдин деле шансы болмок. Бул эми система карайт экен да. Эми ал деле керек, бул деле керек. Анткени өзүңдүн саясатыңды ынандырып түшүндүрүш үчүн, бул мактаныш үчүн, бир макалага айтыш үчүн эмес. Ошол керек нерсе. Анан дух да керек, бирок духовность да керек да. Мындай жан дүйнө, илим билим аябай керек нерсе. Анткени анализдеш керек, алыстарды караш керек, күнүгө канчалаган маалыматтарды карап, иликте бизилдеп, тарыхты билиш керек экен, көп окуш керек экен. Саясатчы болом деген киши көп окуш керек экен. Анткени сен жаңы идея деген нерселериң ябак эле велосипед ойлоп таап койгон, башка жакта болгон нерселер да.
Анан каталарды көп окуш керек экен. Ошол Наполеондун катасын окуу, ошол Рузвельттин катасын окуу, ошол Разаковдун катасын окуу, Жусуп Абдрахмановдун катасы эмнеде болгон. Бул каталарды да билиш керек экен. Өткөндө мисалы Аскар Акаев келип лекция окуйм десе, лекция окутпай коюптур. Окутуш керек болчу, каталарын айтсын, биз да билели, үйрөнөлү. Анан ушул дух да керек, духовность да керек, анан сөз көтөрүмдүүлүк керек экен. Андай терин калың болбосо саясатка барбай эле койду, анткени сындагандар көп. Мен мурда мисалы контингент сындагандар аз болот эле. Анан эле саясатка келдим. Дегенде жакындарым баягы жүрөгү кармап кала жаздады да. Анан алар да көндү, биз да көндүк. Бирок мындай сөзгө терикпеш керек. Бүгүн жакшы айткандар эртеге жаман айтат. Бүгүн жаман айткандар эртеге жакшы айтат. Бул пикирлер өзгөрүп турат. Ошон үчүн адамдар эмне дейт дебей, Алла Таала эмне дейт деп кете бериш керек экен. Анан алысты ойлосоң, bir күнү бүгүн түшүнбөсө деле bir күнү түшүнүшөт Кудай кааласа. Ушул азыркы бийликтин сересинде чокусунда турган эки киши бийликке келгенге чейинки бир кырдаалдарда нары сүр бери сүр болуп, мурдагы президент кетем кетпейм деп арызын жазам жазбайм деп ушундай болуп турган учурларда кыжылдап могу аянтта бийлик кимге тиет деген да тоготер маселеге келгенде ушул эки кишинин бийликке келишинде мисалы үчүн ошол чөйрөдө акылдуулар, көп окугандар, көп саясатта жүргөндөр деле жүрдү ар жак бир жагында. Аябай мындай ит жыгылыш болуп, кандай болот, эмне болот, бирөө бир жерди басып алып, бирөө дагы бир жакка барып, ошондой бир учур период болду да. Бирок ушул эки кишинин бийликке келишинде мындай карасак, теориялык жактан деле, практикалык жактан деле карасак, мындай кандай бир билим же болбосо кандай бир өзүнчө бир бирдемени көп окуу деген маселе эмес, мындай күч жана дух маанилүү ролду ойноду дейт да. Туура, чечкиндүүлүк болду. Анан эми билесиз да, баягы жамандык жакшылыкты көп эле көрдү. Бер жагында да болду, ар жагында да болду, куугунтукта да жүрдү. Ошолордун баардыгы айттым го, иммунитетти тарбиялайт экен да баягы. Анан ушул керек учурда бир керек чечимдерди, керек сөздөрдү айтып, керек жерлерде ынандыра алды да. Эми ал жагы турган маселе. Анан бирок мен алган сабагым ушул болду. Мурдагы эки президент эле достор болчу. Бирок экөө тең, биз бала кезде билесизби? Ак теке, кара теке, ак эчки, кара теке дегенде эчки деп айталчы, эки улак. Баягы бир көпүрдөн өтүп калып, сен бошотуп бер деп, мен бошотуп бер деп. Анан кийин экөө тең бошотпой сүйүшүп кетип, экөө тең суга кулап түшөт эмеспи? Ошундан сабак алыш керек экен да. Мурдагылар деле дос эле да. Бирок ошондо айттым да, эки дос урушуп кетти, баарын алдырып ийди. Анан эки дос бирге калды. Ошон үчүн кеп ынтымакта болуш керек. Анан Кудайдын жазган тагдыры, буйругу, ал тагдыр буйрук деле ошол сыпаттарга жараша. Анан эми чындап эле түбөлүгү түз болсун. Мен айтпадымбы баягы тиреш, ар бир тиреш, саясий тиреш, бул билинбеген менен коомду жикке бөлө берет да. Анын тарапкери, мунун тарапкери, байкап атасызбы? Азыр деле соцсеттерде мунун тарапкери, тилин тарапкери бирине бири айтпаган сөздөрдү айтат. Жамандын дейт, жүрөгү кара болот дейт, тилинин тийген жери жара болот дейт. Биз бир элбиз, мамлекет ойлошубуз керек да. Ошон үчүн карасаңыз, мен деле мандат тапшырган чечим ушул болду. Ушу тиреш болбосун, стабилдүүлүк болсун, мамлекетти ойлойлу. Анткени саясат деле чырайлуу болуш керек да. Биз мындай уруш, талаш, чакалаш, атмай сатмай саясат деп түшүнүп алганбыз. Güzel саясат деген түшүнүк бар. Güzel. Казактарда бир сөз бар го. Güzel бул казактарда ушундай бир чырайлуу, ушундай бир өрнөктүү саясат, сахабалардын саясатын карабайсызбы? Ошондой болуш керек. Анан ошон үчүн мен ынтымак тилейт элем. Азыр дайыма мындай уруштур аракети болот. Мындай мамилелер бузулса, мен саясатта жүргөндө, ал менин күнөөм же сиздин күнөөм же анын күнөөсүнөн эмес да, ортодо бир күчтөр болот. Биригишти каалабаган, анан ошону менен нан тапкан, бул келатат, тиги келатат деп бир аналитика менен ортодо бир кутум кылгандар сөз болот. Ансыз саясат болбойт экен да. Анан эгерде ушул азыркы таасирдүү адамдардын ортосунда бир жаракка кетсе, бул элге аябай чоң зыян болот да. Ошону мен мындай кулак кагыш кылып айтып койгум келип атат. Мен ушу мурдагы парламентте баягы сессияларды көргөндө көбүнчө сен ушу Адахам Мадымаровдун жанында көбүнчө көп көрчү элем да. Анан сүйлөө анча мынча манераларыңар дагы, бирдемени айтуу, бир ойду жеткирүү ыкмаларыңар дагы мындай такылдаган жагыңар мындай окшош да. Бүгүнкү күндө а киши менен мындай байланышып, мурда иштешкен киши ал акыбалыңыз кандай, ден соолугуңуз жакшыбы деп турасыңбы? Деги эле ошол киши боюнча кандай оюң, анын
кандай акыбалда же ошону менен ыры бүттүбү дегендей, же анын потенциалын да колдончу күндөр алдыдабы дегендей. Жакшы суроо бердиң. Парламентте сен ордуңду өзүң тандабайсың да. Комитетте фамилияңды жазып коет, ошол жерге барып отурасың. Анан ошондо катыр отуруп калат элек, анан комментарийлерде ушундай болот эле, жанында жүрөтчү болбосо, бул анын жанында, бул бунун жанында депчи. Анан кээде пайсылар үстөп келет эле, кээде пайсылар келишпей калат эле. Кээде ушунчалык бир урушуп кете турган жагдай болот эле ортобузда. Бирок мен улуу киши деп эч качан кайшы айткан жок. Бир жолу Москвада, мамлекеттик думада, ошо мезгилде билесиз да, Сахарова проблемасы болуп аткан, биздин мигранттардын проблемасычы. Анан ошону бир айтып коеюн десем, эки фракция башчысы гана барабыз дептир, өз-өзүбүзчү. Ошол жерден Адахан Кимсанбаевич экөөбүз бир болуп калдык. Анан эми бул улуу киши катары сөздү баштады. Тик айтып атат, мен шашылыш убактым аз депчи. Россия депутаттын комитетинин башчысынын орун басары. Анан шашпай сүйлөп атканда, мен төрагасы менен сүйлөшүп атканда, жанындагы орун басарына акырын телефонуңузду бериңизчи, биздин мигранттардын ушундай проблемасы бар эле деп шыбырап атсам, ушундай карады да, мындай катуу сөз сүйлөп койду да, вот ныне молодежь депчи. Анан ошондо да кайшы айткан жокмун. Анткени улууга урмат, кичүүгө зат бул саясатта болуш керек. Эми анча-мынча ачуу калдырат, анча-мынча эмоция калдырат, бирок ал деген улуу да, ал көп нерсени көрдү. Эгер улууга урмат көрсөтсөң, кичүүдөн да урмат көрөсүң да, жашоонун мыйзамы ошол. Кээде ушундай учурлар болот эле. Бирок мен эч качан бир тирешкен жокмун, айтышкан жокмун. Өзүм мындай айтышып кетишти эле жакшы көрбөйм негизи. Парламентте байкасаңыз керек, бир да депутат менен жаман жакшы айтышкан жокмун. Анча-мынча түшүнбөстүк болсо, кийин барып мындай түшүндүрүп койчумун да, анткени ынтымак керек, жүрөктөр баштар биригиш керек. Анан бирок мындай бир акыйкатты айтып коюш бул менин милдетим деп эсептейм. Бул менин табиятым, Кудай ушул табиятымдан айырбасын. Эми дагы бир суроо берейин, ошондо саясий блокту жабабыз. Алдыда шайлоолор болот имиш, парламент тарайт экен деген кептер болуп атат. Мынау ноябрда болжонуп атат шайлоолор деген имиш, жо жазында болот экен деген имиш сөздөр. Келечекте кандай планда, саясатка буйруу, аттануу кандай? Эми билесизби, мындай саясий процесстер аябай өзгөрдү, саясий реалдуулук аябай өзгөрдү. Азыр эми бул маселе кеңеш керек. Кеңеш керек. Машвара кылыш керек. Кеңеш керек, баягы не деп коет эле, айтып коет да, центр принятия решения деп коет. Ушундай бир күчтөр менен, анан жакындар менен, бир таасирдүү тараптар менен кеңешип, анан иш тутуш керек да, кеңешпескен бармак оорубайт дейт. Бирок эми баргандан кийин мен ушундай үмүт кылам, дагы деле анча-мынча акыйкат айтып турган күчүлүк болуш керек да. Эгер ушул нерсени жоготуп алсак, биз кыргыз болуштан калабыз. Кыргыз тоонун элибиз да, көчмөн элбиз. Биздин табиятыбыз башкача да, казактардан да башкачабыз биз, өзбек, тажик туугандардан да башкачабыз. Анан эгер ошол нерсе болбосо, аяка барбаш, зарылдык барбы жокпу деген маселе чыгат да. Эгер баруу чечими кабыл алынып калса, мындай буттан чаба турган юридикалык илинчектер кандай жок да, Эми менде андай илинчектер деле жок. Илинчектер деле жок. Иман фонду боюнча, башка боюнча. Иман фонду боюнча деле илинчектер жок. Эгер иман фонду боюнча илинчектер болгондо мен бу жерде отурбайт элем. Андай илинчектер болгондо мен мынтип чыгып сүйлөй албай калат элем. Көрүп атасыздар, кээ бир адамдар кетти, ошо бойдон бетин элге көрсөтө элек. Ушул сыяктуу нерсе да. Анан эң башкысы, мен дайыма айтам да, бир шек санасаң, ортого Кудайды коелу. Илгерки билесизби, аалымдар эмне кылган? Андай болсо мен үй бүлөм бузулуп кетсин, талак болсун, сен ушуну айта аласыңбы деп эле чечип койгон да. Ошондойго даярбы айыптагандар? Мен даярмын. Куран кармаганга даярбы? Мен даярмын. Даяр эмес, анткени ал кишилер да Кудайдан корккон кишилер. Ошон үчүн айтып атпайбы, баарын көрдү, иликтеди, тактады, анан мындай боло берет экен эми деп, бул жакшы эле бүткөн нерсе болду да. Ошон үчүн билбейм, азыр эми бөрк ал десең башалгандар бар, ортодо канча күчтөр бар. Балким ошол биздин жетекчилерибиз түшүнгөн менен, колдогон менен ошолорго жеткирип тургандар бар да. Айтат го, айткан жаман эмес, айта келген жаман депчи. Бир ортодо ушундай нерселер көп болду да. Мен аны көп байкадым. Анан ошого жараша жагдайлар кандай болот, эми аны алдын ала айтыш кыйын. Бирок мен ишенем, адилеттүүлүк болот, тазалык болот.
экөөбүз тең бир эле өлкөдө жашап атабыз. Мен көргөндө сен көрүп атасың дегендей. Мына өлкөдө жолдор салынып атат, тиги айлыктар берилип атат, сонун иштер болуп атат. Мына кыргыз телевидениясын КТРди карасаң кандай бир албан зор иштер жасалып атат деген экономикалык жактан башка жагынан алдыга жылуулар болуп атат деп экономикалык көрсөткүчтөрдү дагы мисал кылып көрсөтүп атышат. Деги эле ошондой өзгөрүүлөр болуп атабы сенин оюңча же бул көбүрөөк пиарбы? Билесизби, мындай бийлик бар мезгилде бир жакшы сөз айтсаң сени кошоматчы дейт. Анан анча мынча кемчилигин айтсаң көрө албас деп айтат да. Ошого мурдагы карасаңыз, мен мурдагы президенттердин бир жөнүндө жаман айткан жокмун. Бир жөнүндө дагы жаман айткан жокмун. Анткени ар биринин жакшы жактары деле болгон. Биринчи президент Ош Бишкек жолун бүтүрүп туруп бул мега долбоор да, азыр ойлоп көрсөң. Бул канча чоң иш. Экинчи президенттин убагында сырткы карыз азайыптыр. Эми аттарын айтпай эле коеюнчу. Үчүнчү президенттин учурунда эми бирөө ортодо мындай болуп өттү. Жанагы датка кемин. Бул эми биз энергетикалык көз карандыкка чыгып калдык. Төртүнчү президенттин убагында кандай болбосун бир арзанчылык болдубу, бир береке болду деп айтабызбы. Анан азыр болсо ушундай курулуштар аябай көп болуп атат. Кудай кут кылсын. Эми ушуларды бир туура пайдалансак, жакшы пайдалансак, анан ушунча каражаттар бөлүнүп атат, контроль деле катуу болуп атат, көрүп атасыз, коррупция менен күрөш. Бирок жанагындай бир ортодогу тыңчыкмалар, цемент чыгарган бизнесмендер бар, шифр чыгарган бизнесмендер бар, мык чыгаргандар бар, ошолорду кыйнап койбосо да, ушуга да көңүл бөлүш керек. Эми анча мынча эми бар да, баягы тияка жагынайын деп эле анан кийин тияктын атына жаманып алып туруп, андайлар болушу мүмкүн да. Мунаны бүтүрүп кой, мындан жардам берип кой, мынча түшүрүп кой депчи. Ошондойго жол бербеш керек. Анан калганы ушундай баратат. Анан бирок билесизби, ушул убагында бир мактагандан утопия деген баягы Томас Мордун чыгармасын окуганбыз да. Ошол утопия деген мамлекет идеалдуу мамлекет, бирок идеалдуу мамлекет болбойт. Кээде кемчилдик, кээде жетишкендик. Анан акта көктү көктөп, мындай калыспай сен айткан деле жакшы болот. Бирок бир учур келгенде, бирок чыныгыба кийим берилет да. Анан учурунда мына Акаевдин убагында деле дүңгүрөтүп эле атчу. Мындай президент жок, укмуш, реформалар боюнча алдыга кеттик, сомду биринчи киргиздик. Анан дагы эмнелер эле, жанагы либералдык реформа бизде болду, жеке менчик, тиги бу дегендерди көп айттык. Бакиевдин убагында деле канча күндүр түндүр. Эң башкысы кийинки муун кадырды билсин. Мисалы Исхак Разаков жаманат деле болуп кеткен экен, аны деле кубалап элеген экенбиз. Бирок азыр анын кадыры жакшы. Султан Ибраимов атып өлтүрүшкөн, бирок анын кадыры жакшы. Ошон үчүн мен тилейт элем, ушу кийинки муун баягындай бир калыспайсыдан аябай жакшы баасын берсе экен депчи. Анан азыр а дейбиз, бу дейбиз, ары катап суу кечпей турган нерсе. Анан Кудай кошоматтыктан сактасын, бирок жакшы иштер болуп атат. Нуржигит келсе, мен дагы бир нерсени сурайын деп бир суроону берейин деп аттым эле. Ал суроо мына 77-лердин бир чогулушуна, бир жылда бир жыйындарына ушуна барып калып атасыз да. Анан башкалар дагы ушундай 92-лер, 85-тер, дагы баланча жылкылар деп ушундай чогулуп алып, анан волейбол ойноп, булуттук оюндарды ойноп, анан жана стадиондордо парадтан өтүп, желектерди карбап ошентип атышат. Ушул көрүнүштү кандай баалайт элеңиз? Мисалы, бирөөлөр айтат бул өксүк комплекси деп. Бирөөлөр айтат бул нерсе унутмак керек да. Мунун эмне залалы бар? Мунун пайдадан башка мындай залалы жок деп. Ушул боюнча. Эми катташа берсин. Баягы өзүнчө мен деле көрдүм. Чүйдө өткөздү. Биздин чүйлүк бир 77-жылкы классташтарыбыз. Анан баягы парад өтүп атканда айылдан келген балдар деп кол чап, мындай бир көңүлдөрү көтөрүлүп бир жыргап алышат экен да. Анан жакшы жери арак шарапка бизге тыюу салынган. Анан эми караңыз, үйдө отура бергенден көрө келсин, көрсүн, жаңы адамдар менен таанышсын, аларга бир жакшы сөздөрүн айтсын. Карасаңыз, бир айтып атат да, мурда дейт, мен региондорго чыкканда жалгыз элем дейт. Азыр барсам 77 досум келип калыптыр деп, кой союп чакыргандар көп болуп атат дейт. Мисалы, азыр бүт 7 тубандан тең 77-лер тойго барып келдик, өткөндө бир өзгөндүк бирөө кылды эле, бүт 7 тубандан акча топтоп алып. Жакшы жактары деле бар, бирок өтө көбөйтүп бериш керек да. Хорошего помалому деген орус сөзү бар го, өтө кызыл батон кот дейт. Ошого мындай убагы менен, керек болсо туугандар менен деле дайым жолуга бербейсиң да. Анан мен эмнени жактырдым, 77-лер 2000 сомдон туптайт экен тойгочу. Азыр эми $100 эмеспи? Ушул да жакты да. Мындай тажабай бара бересиң тойлордончу.
Ошон үчүн билбейм, мен жакшы досторду таптым. Өзүбүзчө биз өзүбүз жыландарбыз, бирок кырандарбыз деген тамашабыз бар. Анан бетон, анакондалар деп мындай тамаша кетип берет экен да. Анан бир өрнөк алып, ошентип мындай ынтымакка себеп болот экен да. Азыр Карагул Жалыктын досу Тоңдо дагы бар, Нарында дагы бар, Бакай Атада дагы бар, жана башка да. Ошон үчүн боло берсин, бирок мен айтат элем, жылына бирден волейбол, футбол, улактан башка да пайдалуу бир иш кылыш керек. Кандай? Бул бак эгүү. Жакшыдан бак калат. Ушул ынтымак аркада бир жакшы сөз калтырыш керек да. Мына биздин 70 жылкы аталар ушул жерди көгөрткөн экен деген. Биз Карагулжада ошону баштаганбыз. Демилгенди көтөргөнмүн, балдар жыл сайын эгип келатат. Азыр гектар бактар эгип койдук. Ушундай нерселер кылып жакшы болот эле. Нуржигит, анан сен чыгармачылыкка дагы жакынсың, китептерди жазып жүрөсүң, аңгеме, повесть, роман деген ушундай китептериң чыкты дегендей. Ошол китептериңдин бири Ант деген романды мен аудиолоштурдум. Баарын окуп чыктым. Ошол аудио китепти уккандар бунун идеясы эмне экен деп ойлоп калды билбейм, бирок менин оюмча Ант деген романдын ошол башкы каарманынын көздөгөнү, көрөсүңөр, акыры жүрүп мен президент болом дегенди айтат да. Ошол каарман ким өзүң эмеспи? Бир сөз бар да, чыгармада айтылбаган сыр жашоодо да айтылбайт. Ал чыгармадагы сыр ошонусу менен тартат да, ошонусу менен тартат. Эми балким бир учур келгенде бир кийинен комментарий береттирмин. Бирок азыр аябай көп берет. Лира ким эле, Сирена ким болчу, ошол сүйүү чындап эле болду беле, башыңыздан өттү беле, өзүңүзсүзбү? Өзү окуя согуштан кийин болуп атпайбы? 45-жылдан кийинки окуя. Ал адам эми 90-80 жылдарда бир окуяларды сүрөтүп атабыз да, бирок ошентип өзүңүзсүзбү? Эми прототип деген болот да, прототип деп. Ошон үчүн чыгармадагы сыр бойдон кала берсин, андан көрө окуп адамдар. Ошо окуп бергенге чоң рахмат. Аны бирөө мен уруксат албай эле окуп YouTubeга чыгарыптыр. Анан бир 50 миң, 100 миң адам көрүптүр. Анан мен сен окушуңду кааладым. Анан ошону уккандан кийин тиги кыз эми капа болсо дагы алдырдым да. Алдырып туруп анан сен окудуң. Сен баягы 8 сааттык бир жазып коюпсуң да. Ошондо деле бир 13 миң адам окуп койду да. Баягы аздан берчи элең го сен биринчи бөлүк, экинчи бөлүк деп андай болгон дагы көп болмок. Бирок чоң рахмат, аябай жакшы окуп турсуң. Мындай зерзеберине жеткириптирсиң да. Ошол Ант романы бир ушундай бир жан дүйнө менен берилип отуруп жазган чыгарма. Эми бул менин соңку суроом болсун. Заман өзгөрүп атат. Интернет технология өзгөрүп атат. Баягы биз илгери Брюс Лини, Хонгилдонду, Индиянын баягы кинолорундагы баатырларды көрүп кия деген заман азыр болбой калды. Азыр башкача аң сезимдеги жаштар могу TikTok'ту, соц тармактарды көрүп, жасалма интеллектти көрүп, ойлонгону башкача. Аларга башкача тарбия талап кылынат. Мурдагыда башына бир коюп же төтөнгө бир койсоң, ал тарбия өтпөйт да. Ошондо өтчү балким. Азыр башкача деги эле ошол могу интернет технологияны, замандын агымынын бат өзгөрүп атканын, бир технологиянын бир жаңысы чыгып, эртеси дагы башка жаңы чыгып аткан ушундай тез бат деген ушул коомдо биздин ушул кайсы баалуулукка биз түздөнүшүбүз керек. Китеп окуй эле деп атабыз. Китепти окугандар азайып атат. Жок дегенде уксуң деп аудио китеп кылсаң, анын деле просмотру эми тиги бирөө көйнөгүн көрсөтүп, же болсо бирөө жөн гана жел чыгарып бирөөнү күлдүрсө, ошону көп карашат, аудио китепти карашпайт. Ошолордун баарын эске алып, биз кайсы тарапка багыт алышыбыз керек, биз эмне болушубуз керек? Калпак кийип кыргыз болушубуз керекпи, же бейсболка кийип кыргыз болушубуз керекпи дегендей. Эми биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Мен Европага барып келдим. Европада мисалы 4 жашар кыз, кыргыз кыз экен, Финляндияда. Апасына китепканага барып ушунча китеп алдырып келет экен. Эмнеге билесизби? Анткени Финляндияда балдарга телефон карматпайт. Англияда деле ошол, Германияда деле ошол. Чоңоюп калганда деле жарым саат, 1 саат ушундай. Биз өзүбүз көргөнүбүз бой без правил. Анан бир тиктокерлерди көрүп атабыз, сериалдарды көрүп атабыз, бака шака. Ушундай бир заман болуп атат да. Бул көзгө көргөн нерсе көңүлгө да кирет. Адамдын, билесизби, динин да бузуп атат бул. Тилин да бузуп атат. Азыр
Карасаң айылдык эле балдар орусча сүйлөп калыптыр. Эмнеге? Анткени ата энеси көңүл бөлбөйт ага. Мурда бизге чоңотлар көңүл бөлөт эле, апалар көңүл бөлөт эле. TikTok көрүп отуруп, интернет, YouTube көрүп отуруп, тилдер орусча, анан мактанат экенбиз. Менин балам орусча сүйлөп калды деп айланайын. Тилден алдырсаң, сен дилден алдырасың. Тилиң жоголсо, элиң жоголот. Ошон үчүн ата энелер өзүбүз баланы телефон көрбө дейсиң, китеп оку дейсиң, бирок өзүң 24 саат бою болбосо дагы отурасың да, ошо мынтип коюпчу. Ошон үчүн не воспитывай сына, воспитывай себя деп Капыр Мадаминов агай туура эле айтат экен да. Сен сөз чакырат экен, үлгү эриштет экен. Эми чындап эле өткөндө мен Европада аны айттым, муну айттым, анын арасында Бауыржан камалды десем мени дуу күлбөйдү. Бауыржанды жакшы билет экен да сени көзгө караганда. Анан не дейбиз эми, бул деңгээлге жараша. Мурда деле желтая пресса деген бар эле, ошонун азыр альтернативасы да, ошонун азыркы эквиваленти болуп калды. Ошого башка даңды болсо да балдар даңды эле. Балдар өзү эмнени көрүп атат? Эмнени угуп атат? Айланайын, ошол нерсе тарбиялайт. Баланы сен тарбиялабайсың, эмнени укса, эмнени көрсө, эмнеден таасирленсе. Ким менен тааныштырып атабыз? Карасаң, Манас менен тааныштырган жокпуз, Манас ата менен. Азыр Айтматовду унутуп баратат жаштар. Бирок Роналдону билет. Кече бир Жейло деген эже апашка келип кетти эле. Ошону эле дүңгүрөтүп, эми ошол куракта денесин көрсөтөм, билбейм мен. Бул дин дебеңиз Кыргызда деле болбойт да. Кыргызда кайнатасы келатса, монтип жол салынып алып анан келиндер чыгат эле. Биз тарапта ошондой эле билбейм. Биз мындай бирөөнү тааныгандан кийин адамдар ошонун кемчилдиги деле нормалдуу көрүнүп калат экен да. Бир айталык рэп жылдызы, ал наркоман десең деле ошо сүйүп берет экен да. Анан наркотикасын деле үйрөнүп кетиши мүмкүн экен. Ошон үчүн керек адамдар менен тааныштыралычы, бабалар менен тааныштыралы, нарк салт менен, ал үчүн биз мээнет кылышыбыз керек. Жөн эле болбойт. Мисалы, чоң атам билген жарымын атам билбесе, атам билген жарым мен билбесем, аны мен балдарыма айтып бербесем, конечно, TikToктон үйрөнөт. Ошого мен азыр кыздар менен кичине баарлашып атам, китеп окуп атабыз. Кече жакында эле мисалы Виктор Гюгону чоң кызым окуп бүттү. Жанагы «Отверженный» деген чыгармасынчы. Мен айттым, кызым, мындан ары китеп окудум дебе, сен авторду айт дедим. Жек Лондонду окудум, Гюгону окудум, Тургеневди окудум деп айт. Азыр болсо Чеховду окуп атат. Мотивационный дагы бир китеп окуп атат, өзү 13 жашар. Кайсы китепти окуп атасың десем, 12 жашар. Кечиресиз, 13 жашар экен. Кайсы китепти окуп атасың десем, «Мышление миллионера» дейт. Ошону мен аябай аракет кылып жүрүп, Кудайдан тилеп атып, анан бирдек айтайынбы, баланы мен оңойм деп айтпайлы да. Бизден өрнөк көрсөтө берели, анан дуа кылалы. Анан балдарга убакыт берели. Азыр убакыт бербесең, анан азыр ушундай заман болуп кетти, бир аздан кийин бүтөт, окууга кетет, бир Америка, бир Англия ошого үй бүлө кайра топтолуш кыйын экен. Өткөндө бир түрк мугалим бар мына Марифте, Хүснибей деген. Ошо айтып атпайбы, мен үй бүлөмө аябай көп көңүл бөлүп атам, анткени балдарым чоңоюп калды, жакында кетет, ошол бойдон кайра качан биригебиз депчи. Ошон үчүн биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Нарык, тарбия деген менен ишибиз болбой калды. Отуруштун 30 түрү бар. Түнү менен караколго же Жалал Абадка тойго барып таң атышка келип калабыз. Бирок балаңдын ата энелер чогулусуна барбайсың да. Балаңан отуруп кичине китеп окубайсың, жомок айтып бербейсиң. Айтматов кылган ким? Айым кыз апа да тура, Айымкан апа. Жомок төгөнүп калганда, Айтматов жомок талап кылса, мен кошунадан жомок сурап келем деп кетип калчу экен. Ал эмне жомок сурап келмек беле, ойлонуп келди да, ошентип отурган Айтматов болбоду. Ошон үчүн балага убакыт берели, бала менен көбүрөөк баарлашалы, анан баланы сүйүш керек экен. Анан байгында ура берсең, биз эми урса деле жүрчүбүз деп атпайбызбы? Бала жалганчы болуп калат экен, анан жалтак болуп калат экен, же болбосо агрессивный болуп калат экен. Урса болот деген тарбия ошондон болот экен да. Ошон үчүн ойлоно турган маселелер аябай көп. Бул бир күнү дагы чакыр, бала тарбиясы жөнүндө көздөшөбүз. Ооба, бул өзүнчө чоң тема. 48ге чыгып калды. Ооба. Акыбыз бар деп ойлоп. Ошону азыр бир кыстыра кетейин деп атам. Сен мынау дин даватына чыгып, жанагы элге барып, жана диндин негизги өзөгүн түшүндүрүүдөн сырткары, 3 күндүк дават, башка даватка чыккандан тышкары, сен интеллектуалдык даваттарды да кылып жүрөсүң да. Анан электоратың ошол айткан сөзүңгө электоратың жаштар, чылкы эле жаштар да. Жаштар менен тиякта жолугуп жүрөсүң, буякта жолугуп жүрөсүң, китеп окуу боюнча бир сынактарды уюштуруп дегендей, сен тегереңдеги жаштар. Нуржигит Кадырбеков келет экен деп ушул китеп боюнча китеп талкуу кылып, жаштар менен көбүрөөк жолугушасың да. Бул деген сөз эми ошолорго мындай сөз айтуу, насаат айтканга, сөз айтканга, бир кеңеш айтканга деле курак жол берип калган окшойт дейм да. Сен дагы өзүңдү жаш ойлоп жүрөсүң. Мен мисалы Мамат деген досум бар, чоң ата дважды чоң ата болуп калды. 2 жолу небере көрдү. Уулунан небере көрдү. Чындап эле мен өзүмдү жаш ойлойм, сен деле өзүң жаш ойлойсуң. Өзгөчө экөөбүз азыр мына микрофон жок жерде болсо бака шака тамашабыз башкача болуп кетет. Айтып атпайм. Бирок ошо кийинки муунду көргөндө анан деп калат экенсиң да, балдарың үйлөнүп, алар дагы балалуу болуп калган мезгилде
карап туруп анан кой айланайын деп калат экенсиң да. Анан Жок, эл төргө өт дегенде төр жака өтүп калып атабыз да. Мурда карындаш дейт элек, чоң кыз дейт элек, азыр кызым деп калдык. Бу да жакшы нерсе, Алла Таала өмүр берген үчүн. Кээде чачына караганына капа болосуң, бирок Алла Таала өмүр берди. Бул нур. Мында көрүүң насип этсин. Сакал агарат экен. Ошол агарган сакал, агарган чач өлүмдү эскертет дейт да. Бул дүйнө баягы квартирант экенсиң да, көчүп кайрашып кете турган үйдө экен. Биз баарын меники деп алат экенбиз да. Байлыгы да меники, бийлиги да меники, балам да меники, ден соолук да меники, жашоо да меники, баарын таштап кетет экенсиң. Ошо боюнча бир окуяны айтып берейин да бүтүрөйүн. Бүтүрө турган сенсиң эми, бирок ошондой. Бир падыша өлөрдүн алдында өзүнүн вазирин айтат эмеспи. Мен өлгөндө мени жалаң дарыгерлерим мөрзөгө алып барсын дейт, көтөрүп дейт. Бул бир. Экинчиден колуму чыгарып койсун дейт. Кепинденчи. Үчүнчүдөн байлыктарымды чачып кетсин ошака чейин дейт. Анан айтканыңыздын баарын кылам падышам. Бирок сырын чечмелеп бериңиз. Эгер сырын чечмелебесеңиз санада эзилип калабыз. Ошондо мындай өзүн жоготуп койгондон кийин өлүп калды го десе кайра келип туруп айтат экен да. Эмне үчүн дарыгерлер көтөрүп барсын дейт. Анткени мендей падышанын эң мыкты дарыгерлери дагы өмүрүн сактап кала албайт. Ошону адамдар көрсүн, амал кылсын, түшүнсүн. Экинчиси болсо, колумдун ачык кеткени, кандай эчтекеси жок келсем ошону эчтекеси жок кетип алсам, болсо мен падышамын, канча дүйнөм бар, ак сарайларым бар, аял бала чакам бар, баары калды. Анан дүйнөмдү чачып кет дегеним, сен кетериң менен башка бирөөнүкү дүйнө. Анын колуна өтөт. Сурагын сен бересиң, жыргалын башкалар көрөт. Ошону бир тарбия болсун деп. Ошон үчүн ушул акыретти ойлоп жүрсөк, Кудайды ойлоп жүрсөк, эки нерсени унутпа дейт. Акыретти, анан Алла Тааланы. Ошондо биз адашпайбыз да. Кудай колдосун. Жакшы жыйынтык болду. Рахмат атайын Нуржигит, атайын убакыт бөлүп. Сага рахмат. Атайын убакыт бөлүп келгениңе рахмат. Анткени убакыт бөлүүнүн өзү урмат. Ишиңде ийгилик болсун, өмүрүңө береке берсин жараткан. Амин. Айтканың келсин, оомат өлөт досум, бар бол. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70% ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.